Эми силерден келген суроолор силердин көйгөйүңүздөр. Иншалла кыска нуска деп коебуз, бирок ошону кээ бирлери узун болуп кетет. Жооп берүүгө аракет кылалы. Анткенсе баягы суроо менен тактык актык жаралат. Кичине болсо да машалла маселеңиздер экен. Силерге баягы белет берип аткан мезгилде. Ошо белет дегенде дагы бул балдар баягы кандай десем, ушул жерде отуруу маселеси, жанагындай нерселер болуп метилет экен. Бирок ошондой болсо дагы Кудай буйрса бул балдардын кылган эмгегине ыраазы болуп коесуздар. Ушунча адам деле чогултуш. Эме көчөгүнү бияка келер алдында 22-синде Бишкекте дагы ушундай бир иш чара өттү. Бирок ага жерде белеттин баасы 2000 сом болгон. Бирок ошондо да белет калбай калыптыр. Бирок ага жерде умра белеги бар экен, ушундай болгон экен. Бирок айтайын деген нерсем, машалла, мен Москвага барганда, Питерге барганда, ушул баягы кыргыздар 5000 сомго белет алат десе таң калган. Ой, ушундай да болобу депчи. Анан бирок бияка келсем, тиякта да ушундай болгондо элдер ушунча суу сап турган экенбиз. Машалла, эч нерсеге карабастан, ошондо дагы 4 саат кыймылдабай отуруп берип коюшту эжелерчи. Кыймылдабай ойлоп 500 аял кыймылдабай отурса, өзүңдө мындай неудобно болот экен да. 500 аял киши кыймылдап отуруп койду Бишкектечи. Көчөгүнү да ошондой болду. 500-600 экен, а жерде кыймылдабай 4,5 саат отуруп берип коюшту, машаллах. Аллах разы болсун. Биз ыйманга болгон суу сап атканыбыз, муктаждык ушунча деңгээлде экен, машалла, разы болуп коесуң да. Бүгүн дагы мына момундай болуп атат. Эми мен көчөгүндө айттым, силердин короткон ушу акчаңыздар иншалла бул бейиштики. Бул акыреттин банкына салыны деген сөз. Ошол себептен ушундай бир иш чара болуп турган болсо, ушундайларды мындай бирөөнө сатып берип, билетти сатып берип коюп, мен мечитке уюштуралы деп айтышкан. Бирок мечитке уюштурбай эле коюңуз дедим. Эмне үчүн десем, анткенсе ал жерге бардыңар бара албай калат экенсиңер. Көпчүлүктөрү ал жерге мындай бара албай, мындай жоолугу жок болуп калышы мүмкүн, кээ бирөө гусулум жок деп башташы мүмкүн экен. Ушундай бир маселелер менен бара албай калат экен. А мындай дей турган болсок, баары кино келгенде келе берет экен да. Анан келип алып сонун болот экен машина. И оны руханиинде толтуруп кетет экен, биянда толтуруп кетет экен машина. Өтө сонун болот экен. Бул жагына келгенде мен аябай ушул нерсени, мындай даваттын жолсо адамдарга ыйман жолу түшүндүрүүнүн жаңы бир эмесине өттүк деп ойлойм да. Ушул нерсе өткөрүп, Көлдө болдум, Нарында болуп атам, бүт Кыргызстан боюнча ушундай жерлерде, ДКларда, айылдын эмесинде өткөзүп атабыз. Молдокелер мечит өткөздөйт. Мечитке көп болсо бир 10-15 эркек, ушулар барат экен да, анан жок муктаж болбосо деле, баягы молдокен көрүп калып келип коюшат экен. Бирок бул жерде чыныгы акчасын коротуп сатып алган бир муктаждык менен, ушундай кызыгуу менен, шоок менен келди деген адамдар турасыздар. Алла разы болсун, машаллах. Алла разы болсун. Бисмилла. Анда биринчи суроодан баштай берели. Биринчи турмуштан баласы болсо, ата деп атаганга ал балам деп айтса болбойт дейт, туурабы дейт. Туура, ал ошол бакма баласы мен балам деп айта албайт. Бул бир. Экинчиси, бирок ошол мындай балам деп эркелетсе болот, тиги бала ата деп айтса болот. Ошол баланын атасын ошо энеси айтып коюш керек. Мен сенин атаң баландай башка. Бул киши сизди ушундай баккан деп, бирок ушундай. Кээ бирлердин атасы билбейт, бирок кыргызда сөз бар, тапкандык эмес, баккандык деп турабы? Ошол маселе дагы субхана каралат. Эми айтса болбойт деген эмес, айтса боло берет. Ата, апа дей берсе болот. Ошондой нерсе. Ошол эле мезгилде мисалы кыз болсо, мисалы алса ошол экинчи турмушка чыга турган болсо, ал ошол үйлөнгөн ошол мындай өгөй атасына никеси өтпөйт, арам болот. Эмне үчүн аялын менен болгон себептен. Бул маселе терең, бир айтайын десем, ата десе болот, бирок балам менин баламсың деп өзүнүн фамилиясына которуп алып тигиндей кылган өзү болбойт. Макулбу, Бир аз кичине кыскараак болду бул. Ассаламу алейкум устаз. Илим алайын десем, ата-энем каршы. Эмне кылсам болот? Өтө оңой. Азыр кыйналбайсыңар болой. Илим мисалса университетте окуй бериңиз. 1 саатыңызды, мынакей мен көргөндө мына Сулайман мечитинде мына аялдарга мен азыр кичине бир ыйман сөзүн сүйлөп чыктым, аяка дагы аябай сонун. Аллах разы болсун. Убайдулла Дамылабыз өзгөчө адам. Ал кишинин эмгеги зор. Мен Убайдулла Дамыланы көптөн бери тааныйм. Казы болуп турганда да тааныч элем. Кийинде таанышып, сапарлаш болуп калдым. Сапарда адамды тааныйсың дегендей, Убайдулла Дамыланын ушу сапарда жүргөндө мындай бир окуясын айтып берейин эми. Ушунча болду, ушу суроого эме болду. Эмеге барып калдык Москва Холл Ситиге сабак Убайдулла Дамыла ушу байма-бай бизден мурун эле барып турчу экен. Анан кирип баратканда бизди баягы ФСБ 3 тамга деп коебуз го. Анан ошол жерге кирип баратканда эле сакалчанды көрсөлөр баса калат да аларчы. Анан ошондой
туруп калдык, кирге өткөзбөсөк, байдылар дамылар өткөзүп отурабыз. Аны азыр туруп турчу. Дамылар менен сүйлөшүп келем деле, кирип эле кетти. Bir bezdi karasam böyle Facebook'un işleri çurkap çürüt. Emne olsam damılar boldu. Oturar dep koydu. Oturam. Bir mez olsam baya gelip damıların kolun karmap şunu yaptı. Jürgüledi böyle. Başka eşikten apar öyle bizde ötközülüp emne olat desem em dagı bir nesi andan dagı ötközüp turup anan keyin tiyakka çevirip taksiye salatpay közdüçü. An düşünmedi emne oldu desem. Abla bizge iştep kaldık ot. Uşu oliyalык darajасы бар экен машалла. Ушундай адам экен машалла. Сонун бир мындай мен үчүн таасир болду ал адамдын кылган ишичи. Ал киши мындай кирип кетти, болбосо кыйнаш керек эле. 4-5 саат кармаш керек эле. Бирок ал кишинин урматы машалла кирип баргандар өзү мындай нурдуу, сулуу адам го. Машалла бизде окшогону кирсемиз, террористке ойлоп калышы мүмкүн. Тиги киши ушундай экен машалла. Дейин деген ушундай мына. Ошо киши ачып койгон медресе бар экен. Убайдылда булага бул кол чабыңыздар машалла. Алла разы болсун. Сыйлаңыздар. Эски молдокелер сыйлабагандар жаңылардын кадырын билбейт. Чын эскиңерди кадырлагыла, жаңыларыңар кадыры чоңойт иншалла. Кеми силерге жакпаса да мага жагат ал адам. Ушундай. Анан эми илим алуу дегенде мындай. Ата-энеңиз субханалла сөз деле азыр мындай илим алыш үчүн бир медресеге, мечитке барып деле мындай жошака 5-6 жыл окушпасаң деле, эгерде максат койсоңуз, ошол мечиттеги ошол жерге барып 1 саат сабак берсеңиз бере берет. Ошентип акырын алып, жана дүйнөңүздө диниңизди өткөзүңүз. Мисалы азыркы мезгилде мектептерде мынакей ажообуз диний сабагын ачып берип койгон. Бирок бизде аттың дүйнө, биздин мындай айтканда кадр жок экен бизде. Жанагындай балдарга сабак бере турган, диний сабакты бере турган кадрлар жок экен. Биз жалаң динди окуп турубуз, биздин дипломдор жарабайт экен. Эми ошон үчүн теологияны же болсо башка бир университетте окуган болсоңуз, динден сабатыңыз болсо, мына мен бере алам деп барсаңыз аттың, анда кандай сон болот. Ошон үчүн айтам, мына кыздар болсо, эркек болсо да, мына университетте окуй бергиле, дин окуйлар. Красноярскте жүрсөм, бир бала келди. Ана мындай карасам, мындай өзү каарлар нур болот да. Мындай карасам, канча Куран жаттан десем, 15 пара Куран жаттан дейт. Красноярскте жүрүп. Ана айтып атам, сен эмне кыласың? Кечке чейин груз ташыйт экен, кечинде келип Куран жаттайт экен. 15 параны 2 жылда жаттап салыптыр бала. Демек, болот окуса. Ассаламу алейкум. Сууда жашаган балыктан башка жаныбар адалбы же арамбы? Сууда жашаган балыктан башка жаныбар. Ошонун ичинде биздин 4 мазхаб бар. 4 мазхабтын ичинде адал, арам деп айткандары бар. Ошон балыктан башкаларда адалы да бар, ана кээ бир нерсе арамы бар. Эми аны баарын азыр эсептеп отурсак, убакыт өтүп кетет. Ошону карап туруп, Ханафи мазхабында кайсы адал, кайсы арам деп мындай айтканда азыркы мез оңой эле. Бирок Ханбали мазхабына көбүрөөк чыгат бизде мындай интернетте. Анткени карагыла, Ханбали мазхабы бар, биз Ханафи мазхабындабыз. Ошо Ханафи мазхабында мисалы краб бар, креветки дегендер бар, мисалы талаш тартыш болуп аткан. Ошол нерселер жөнүндө адал арамдыгын далилдеп, анан жесеңиздер жакшы болот иншалла. Машалла, Алла разы болсун. Адам өзгөрүү үчүн эмне кылыш керек? Кандай жол менен өзгөрсө болот? Аллаху акбар. Өзгөрүү бул исламдан башталат. Бирок бир нерсе бар. Адамдын мүнөзү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам инсандын, адамдын дейт, мүнөзү өзгөрдү десе ишенбегиле дейт. Тоо жылса ишенгиле дейт, бирок мүнөз өзгөрсө некен ишенбегиле дейт. Бирок айтайын деген нерсем, муну да өзгөртсө болот экен. Мурун мисалга алса, мусулмандарды көргөндөн жаман көрчүсүз. Исламга келдиңиз, эми некен мусулман эместерди жаман көрүп коюңуз. Күйөөгө тийгенге чейин бар эркектердин баарын жаман көрчүсүз. Эми өз күйөөңүздү жакшы көрүп коюңуз дагы, башка эркектин баарын жаман көрүп коюңуз. Бул ушундай да, адам мисалга бир нерсени мындай өзгөртүп койсо болот. Жаман көрөт, жакшы көргөндү мындай өзгөртүп койсо болот. Мындай, бирок өзгөрүү үчүн мисалы бир окуя бар. Мен көчөдө айтып бердим, дагы айтып берейинчи шуну. Адамдын ички внутренний состояние деп коет го, адамдын ички сезими, ички туюму көп убакыттарда субханалла билгизет. Мен Турцияда окуп жүргөн мезгилимде Юсуф Эшчан деген менин устазым бар эле. Юсуф Эшчан деген устаз менден 4 жаш кичүү болчу. 4 жаш кичүү. Мына ошол мезгилде бир окуя туш болдум. Ал устаздын бир өзүнчө бир методологиясы бар болчу дин жеткизүү боюнча бизге сабак берип атканда. Анан ал айтат эле да, башыңардан өткөн нерсени айтпагыла дечи. Анткени бул Аллага да анын пайгамбарына жаккан эмес депчи. Ошол себептен азыр мен эмне сабак кылып аткан болсомчу, эмне көрүп аткан болсо, ошонун бардыгы тең мен башыман өткөн себебинен айтылат. Ошол себептен көп убактта жандуу анан мындай силерге жугуп кетип атат. Эмне үчүн ал болгон, жашоодо болгон. Өзүм башыман көргөм.
Эгер таң кала берем, субханалла, бирөө суроо берип турган болсо, ошол нерсе баштан өткөн болуп калат да. Ана мом чыксаң болот десең эле, дейт, мен устаз ушундан чыктым дей берет. Ошол устазыбыз мындай дейт. Ал өзү Анкарадан келет эле. Анкара менен Стамбулдун ортосу өтө узак жол. Анан негизинде бир автобус, автобан менен жүргөн 22-23 саат жол. Ушундай түзмө. Бирок жолдордо баягы эмелер бар, автозаправкалар бар. Ошол жерде мечиттер бар, дүкөндөр бар. Ошол жерден анан отурса бир аял келип калган экен. Караса ошол биз окуп баштан барганында шым костюм кийбесең, ал жерде мындай эме болчу да, киргизбей койчу. Ошол теологияда киргизбей коет эле. Эмне үчүн дегенде, ал жер закон ушундай болчу. Баягы офистин жумушчулары ушундай мындай кийинче, эми Эрдоган келгенден кийин анын баары тең жоюлуп кеткен жок азыр. Эми айтайын дегеним, караса бир аял офистин жумушчу ушундай бир абдан катуу мындай боёнгон жана андай бир нерсе кылып көрүп алып устаз айтты, аябай жаман көрдүм. Ушундай тозокко түшүп кетеби? Ушундай бир качан бул ыйман келет эми? Ушунун жумушун чыштаптан ыйман келип көйнөк кийбейби деп ушундай ойлодум дейт оюмда. Анан ушундай ойлонуп кеттим дагы, астагфирулла, күнөө кылдым окшойт деп, мечитке ошо намазкана кирип, намаз окуп, мындай 2 рекет тобо намазды окуп чыксам дейт, карасам ошол аял дагы мечиттен чыгып атты дейт. Үстүндөгү көйнөгүн чечип, баарын ороп туруп сумкасына салып аткан экен. Ошондо анан, Эшжан, сен акмак экенсиң. Юсуф, сен курдуң деп, некен өзүмдү аябай жемеледим дейт. Келип сага айтат да, жемеледим дейт. Айландайындар дейт. Бизге айтып атат да, эч качан мындай айткан бир адамдын үстүнөн томбучпагыла. Эч качан силер билбейсиңер анын ичинде канчалык ыйман бар экенин. Ошол себептен мисалса бир адам кемчилигин көрүп калсаңар, эч качан ошонун аркасынан сүйлөп, же болбосо жаман ойлобогула деп айткан эле. Ошол нерсе ушул мезгилче менин башыма кагылып калгандай, мен жаныма кандай адам келсе деп жакшы ойлой берем, машалла. Мас турса деле, машалла, бул арак жаман өз сондой отура берем. Чын. Бирөө келет, субханалла, жана чечинип алгандар келет. Ушул отуруп, устаз, давай, мага дем салды отура берет. Ушундай чечим келип алган болот. Күйөөсү сыймыктанат менен ошондо отурганда, монда карап турат да. Анан дейсиң, машалла деп булар мындай башкача ойлоп коем да, короче мындай айткандачы. Демек, өзгөрсө болот, просто бул жериңде эмнекен башкача ойлонгонду үйрөн. Позитивдүү ойлонгон. Имам Азам рахмат алейхиге бир адамды алып келишип, бирөө суроо берет экен. 5 түрлүү сыпатын айтат экен. 5 түрлүү сыпат айтканда 5өө тең капырчылык. Тазса капырдын мындай сүрөттөшөт. Ошондо 5өөнө тең мусулманчылык айлантып туруп, ошону ыймандуу кылып койгон болчу. Биз ушундай ошол эски адамдардан, улуулардан мындай үйрөнүшүбүз керек. Улуулардын өзгөрүүсүн. Ана эч качан мисалса бизге мындай айтканда жанагы Дейл Карнеги, Стив Джобс жанакылар эч качан бизге мындай бир мындай мотивация бере албайт. Бизге мотиватор жетиштүү пайгамбарыбыз. Кандай десе мисалса бирөөнү жек көрүп калды, бирок пайгамбар аны кечирип салды. Бирөөнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир дуган өлтүрдү, боорун жулуп туруп чайнап салды. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне салды аны? Мен жаныма экинчи жолу ойлой коюңуз деп эле койду. Карасаң кандай? Пайгамбарыбыздын сирасын окуу менен адамды өзгөргүлөт. Иман негизи адамды өзгөртөт. Ушундай нерсе. Иман менен өзгөрүңүз. Бирок адамдарга такыр көңүлүңүз болбой, адамдар жек көрүп аткан болсоңуз, анда сизде өзүңүздө кемчилик бар. Өзүңүздө кемчилик бар дегеним, жашооңузда субханалла туура эмес мындай бир мотиваторлорду карап алгансыңар. Адамбыз биз, өзгөрө алабыз. Биз топурак менен суудан турабыз. Сууну туура краскалаш керек, анан топуракты туура кургатыш керек да, ушундай нерсе. Ушундай. Эме Мавлана өзүнүн маснависиде ушул жөнүндө ушундай деп айтат. Бул дүйнөгө мен келсем, баардык нерсе жарык экен. Мен амал кыла баштасам, бул дүйнө караңгы болуп калды. Карасаң, кандай нерсе. Ушу маснавиде ушундай аябай чоң нерсе бар. Көрсө бул дүйнө жарык эле, сон эле, бирок сен кылган иш аракетиң дайыма караңгы кылып коет. Ошон үчүн дайыма эгерде сен өзүң күнөөлөй билсең, башкалардан күнөө таппай каласың, сөзсүз көрөсүң. Аслан устаз, жакында турмушка чыктым. Соц тармакка махырды күйөөңө садака кылып берсең, бейиштик болосуң дейт. Ушул туурабы, оюңуз кандай? Эмне сурадыңыз эле? Айфон бу? Же эмне, квартирабы? Жок, негизи өзү махырды алгыла. Махыр болсо 10 грамм алтындан ашпаш керек. Же болсо 25 миң, 50 миңге чейин. Эң жакшы аял өзүнүн махыры аз болсо.
Эң жакшы той, жакшы үй билеп отурганы бул кайсы үйдө, кайсы үйлөнүп аткандар махырды мындай аз калың аз, тою шаан шөкөтсүз болсо, ошол үй бүлө берекелүү, анан Алланын алдында жагымдуу болот. Азыркы мезгилде мисалы көчөнү көрдүм, алдыбыздан 5 джип өтүп кетти, 5 жет жу. Эми субханалла, ал сеники эмес, байкасаң. Өзүңдү эмнеден эле алдап атасың. Тойго бараткан эле алдамчысың ушечи. Фата да сеники эмес. Ал аренда. Арендабы? Аренда. Машине аренда. Аны сен досторуң ал анын машинеси эмес. Ошондой, ошон себептен азыртан эле субханалла өзүңөр алдап койбогула. Андан көрө эмнең бар болсо, ошол нерсе менен үйлөн. Үйүңдүн ичинде 500 кишиге бүт бары алдамчы. Ырдап атпайбы? Анан жар, анан тигиндеги бар. Жо, субханалла, ал бар деп алдамчы. Ал болбойт ал. Ошон сен өзүңөрдү алдап күйөөгө тийбегиле, өзүңөрдү алдап субханалла аял албагыла. Дегеним субханалла, кайсы жерде ашыкча болбосо, ашык мындай шаан шөкөт болбосо, ошол үй бүлө берекелүү болот. Мисалы, көчө дебейин бир жума мурун мага суроо келген. Устаз, күйөөм мени алып атканда кредит акча алып туруп үйлөнүптүр. Эми 3-4 айганды билгени билип атам, ошо кредиттин акчасын төлөгүлө дегенде кайнатам менен кайненем сени алып атып кредит алганбыз, бар эми төлөгөн иштеп келе деп кетирип атат дейт. Туурабы ушул? Эгерде субханалла ошо 500 кишини чакырбай эле койсо, жанагындай машинелер эме кылбай койсо, калың азыраак кылып сүйлөшкөн болсо, ушундай кылган болсо, береке болот эле, туурабы? Россия кетпейт болчу. Дейин дегеним, махырды аз кылгыла. Махырдын ченеми бар, ошонун ченемин ашпагыла. Анан жанагы жерде билбейм, нике кыйып атканда деле махырга iPhone десе, алып бересиң деп атпайбы кээ бир моллор ошо интернеттечи. Билбейм, ал кандай молдо экенин түшүнө албай атам да. Махыр андай болбойт деп айта албай атат да эмнегедирчи. Мен осы айтмак, мен айтсам, далайын айтып атам, махыр бул болбойт, жарабайт. Махыр деп мындай болбойт. Анан кийин бирөө чыкты го жана махыр берип атат. Так, эмнеге махыр сурап атасың десе, 3-комнатный квартира сурап атат да. Эмнеге сурап атасың десе, бул тыштап кетсе мен кайка жашайм дейт. Уже ниети жаман да ужечи. Ниети уже субханалла, ошол эмнеге күйөөсү тыштап кетет деген ниет бар. Аллаху акбар. Бир шакеке разы болуп койгула. Ан болду. Анан кийин бул ушуну кайра күйөөсүнө хадия алып койсо деген нерсе жөнүндө мен өзүм билбейт экенмин. Бир карап иншалла чыгарып койгонго аракет кылабыз. Напсини кантип тийсе болот? Чөйрөдөгү адамдарды кантип тандаш керек? Напси жөнүндө аябай бул илми тасаввуф деп, илми сулук деп өзүнчө илим бул, чоң бир илим. Бул мун жөнүндө субханалла бир жерде ал жерде келип мурид мындай муршид табыш керек. Муршид дегенибиз Рашада мындай сени туура жолго сала турган адам табыш керек. Бул жолдо да ушундай сөз бар. Устазы жоктун устазы шайтан болот деген бар. Нафсини тарбиялоодо бул өтө чоң нерсе. Бирок нафсини тарбиялоо үчүн Алла Таала бизге уже жолду көрсөтүп койгон. 5 мал намаз бул нафсини тарбиялоо. 30 күндүк орозо бул нафсини тарбиялоо. Күнүгө субхана эртең менен кеч зикирлериң бул нафсини тарбиялоо. Мына ушул менен тарбияланса болот. Кээ бирлер мисалы алса мен аялдарга барган токтото албайтам, мен жигиттер менен сүйлөшкөн токтото албайтам, мен арак ичкен токтото албайтам, мен наша чеккен токтото албайтам, мен тамеки чегип токтотом. Бул нафсинин мындай айткан бир бул нерсени токтотуп коюш оңой. Бирок дагы бир нерсе, сиз пайгамбарыбыздын бир улуу сөзүн дайыма эсиңерден чыгарбагыла. Пайгамбарыбыз айтат, сен досуң ким экенин көрсөт, мен сен ким экениңди айтамын деген. Бул белгилүү уже бүттү. Ким менен жүргөнүңдү карап кой, ким менен жүрөсүң? Салиха мененби? Же болбосо кээ бирлер бар, мен эле жол салынам, бирок досторум баардыгы тең салынбайт. Мен ушундай достор менен жүрөм, алардын бар кыздары мен барбайм. Мына кээ бирдечи карта ойноп отурган адамдар бар го, жана нарды ойноп отурган адамдар. Кээ бирлер намаз окуп, жок мен ойнобойм буну, астагфирулла дейт да, карап отура берет да. Анан минти бир аз отуруп, чирим менен бас деп баштайт өзүчү. Четтен түрлүү өзү эле ошолордун ичине кирип билбей калат кантип кошулуп калганынчы. Шайтан ушундай. Ошо себептен субханалла, эмнекен ким менен жүргөнүңдү кара, ким менен доссуң кара. Иншалла Кудайым машалла насип кылса оңолуп кетесиз. Кандай досту тутмеш керек? Дос кылыш керек. Күнөө кылып атсаң, кой досум, кылбам муну. Туура эмес десе, ошону дос тут. Колунда жок болсо дагы, илими жок болсо, бул туура эмес деп айтып атабы? Туура эмес.
Мына субханалла. Мына бүгін авалкен бирөө досторунун арасында жүрүп барып келечи, мен билет сатып алып койм. Чото барым келбейт, ал Эрмек молда ким экенин деле билбейм. Жөн эле койчу, аны укканда бир нерсе сүйлөй берет. Ненавижу дегендер келген азыр. Келди, келбей койгон жок. Просто келдиң, бирок ошол досуң сени бекер алып келген жок. Чын. Ушундай. Биз оюбузду айтканды үйрөнгөнбүз. Биз мындай азыр заман ушундай болуп калды да. Оюңарды айтып үйрөнгөнсүңөр. Ошон үчүн ар бир тандоо болуп калган азыр. Мен максаттан жакшы көрөм, тигин жакшы көрөм, муну жакшы көрөм. Жок, андай болбойт. Бардыгы тең бирдей сүйлөйт. Баарын урматташ, сыйлаш керек. Дейин дегеним, мынекен Алланын алдында сен ушул жерге алып келген досуң, сен чыныгы досуң. Ушундай. Эгерде сен бул жерден алып койчу барбайм десе, значит акырын жылып кетишкен. Арыбаңыз дейт. Ассаламу алейкум деген арыбаңыз деп айтыңыздар, Мен биринчи ассаламу алейкум, анан кийин мынекен ассаламу алейкум деген бул мындай. Алланын тынчтыгы сага болсун деген сөз. Арыбаңыз деген сөз эч качан мындай жок болбоңуз. Дайым такай бир нерсеңиз болсун деген сөз. Мындай кыргыздын сөздөрү бар. Бул мындай арыбаңыз деген сөз көлдүктөрдүн сөзү негизи. Биякта жок. Бул кийинче эле мындай бир чыгарып ийдиңер арыбаңыз деген сөзчү. Саламатсыздарбы деген сөз бар болчу. Бул да кичине саламга окшошураак болуп кетет. Бирок ассаламу алейкум арыбаңыз устаз десеңиз, анда дайыма жолуңуз көтөрүлүп турсун, Кудайым жакшылык берсин деген сөз болуп эсептелет. Макулбу? Арыбаңыз десе кыргыз болуп калдым деп ойлобоңуз. Калпак кийип алсаң кыргыз болуп калдым деп ойлобоңуз. Субханалла. Кыргыз ал биз өзү эле кыргызбыз. Ушундай. Ал бир нерсе менен эмес. Көзүбүз жүлдүк, анан тилибиз кыргызча. Ошон кыргызбыз биз. Бирок ассаламу алейкумду мусулман болгондон бери айтабыз. Илгери такыр болбогондо соки деп коюшту, туурабы? Эркектер түшүнөсүң? Анан кийин колдор жана негрлер турап баштап кол коюп салам да ассаламу алейкум дейбиз. Мен намаз окуйм, бирок намаз убактысы келип калганда негедир окугум келбей зерге берем. Эмне себептен болот? Освоса биздин душманыбыз бар. Шайтандын бир баласы бар экен. Качан намаз окууга адам келгенде ошол баласын жиберет экен дагы, амнекен ар кандай жумуштарды көрсөтөт экен. Ар кандай жумуштарды. Мындай жумуш, тигиндей жумуш, аны аз бир кое тур, телефон көрсөтөт, бирөө чыгып калат. Ошентип субханалла зерикти аракет кылат экен. Эми зергем деген нерсе бир аз иманыңызды кубаттап коюңуз. Бир аз отуруп туруп, негизиндечи келме ла илаха иллаллах бар го. Ушунча бир мааниси бар, машалла. Эгерде кимде-ким келмени күнүнө 100 жолу айтып жүрө турган болсо, эртең менен кечинде 100 жолу айта турган болсо, сөз иманы бекем болот. Да кимде астагфирулла деп истигфар күнү айта турган болсо, ошо истигфардын себебинен иншалла Алла таала ага береке берет. Ошол иманы бекем болот, Кудайым буйрса. Ассаламу алейкум устаз, жоолукка келүүнү каалап жүрөм, дуа кылам. Атенем айтпастан салынып алсам болобу? Апам жактырбайт жоолукту. Мен көчө буга да жооп бергенге аракет кылдым. Ушу жоолук салынгысы келген карындаштарым мындай. Көчөгө чыкканда жоолук салынасыңар. Көчөдө. Үйүңөргө намахрам деп коет, жана силер нике өтүп кете тургандар келсе. Бирок калган убакта өз үйүңөрдүн ичиңерде жоолук салмай жүрө берсеңиздер болот. Калагандай жүрө бересиздер. Анан апаңардын кыжырын келтирип, баягындай жоолукту салып ары басып, бери бассаң өлүңгөрөйүн кемпирдей болуп. Ушундай сөз башталат да эми. Кемпирлердин айта турган белгилери туурабы? Ушундай нерсе, сакал коюп алсаң, мен коелек сакал коюп алдың. Эмне деп туруп, аны кырып сала албайсың, аны кайра чаптай албайсың эшикке чыгып баратканда. Бул туруш керек болот со. Бул эркектерге жакшы сүннөт, важип деңгээлинде. Домалаларга, мында молдокелерге, илим алып жүргөндөргө, бекем кудамаларга иншалла важиби түрдө болсун. Ал эми калганда сүннөт болсун иншалла. Бул жакшы маселе болот. Ал эми айтайын деген нерсем ушул эки, ата-энеңиздерге акырындык менен көндүрүңүздөр. Ата-энеңиздерди күнөөкөр кылып албагыла. Мен дайым айтам, диний талаш болбосун. Эч качан диний талаш кылбагыла. Мисалса бирөө келди да, койчу мен сага ушундай ишенбейм, тигиндей дейт, мындай десе, макул деп коюп кетип кала бер анын жанынан. Ага доказывать этип, же өзүң далилдеп баштасаң, ошо далилдеген сайын, эмнекен аны динден алыстатасың. Анын куфуру көбөйүп баштайт. Ошол себептен динди эки гана молдо талаша алат. Эки молдо, илимдүүлөр талаша турган болсо, илимдүүлөр талаша турган болсо, экөө тең далил менен айтат да, экөө тең сооп таба берет. Ал эми илимсиздер талаша турган болсо, экөө тең күнөөкөр болуп калышы мүмкүн. Анткени эмнекен илимин билбеген себебинен. Ошол себептен диний талаш болбосун. Ата-энеңер менен талашпагыла. Койчу ушул жоолукчандарды десе, мына Кудай Тааланын буйругуна каршы чыгарып саласың дагы, апаң же атаң ушундай күнөөкөр, чоң күнөөкөр болуп калыш коркунучу бар. Ошол менен акырындык менен, хикмат менен, белек берүү менен кандай экен апа карап көрчү деп отуруп, мындай моунт отуруп, эмнекен жоолукту салынып алыңыз. Көчөгө чыгып бараткан эмне болсо, кулагым üşөт деп кой, кыш келди. Мына жазга чейин машалла жол санап каласың.
Зикирлердин эң жакшысы бул Алла Таала айткандай, пайгамбар айткандай ла илаха иллаллах. Дуалардын эң жакшысы альхамдулиллах деген. Ассаламу устаз иманды кантип соолутпай ар дайым бекем кармасак болот. Эми жолго келгенде такыр башка элем, барган сайын алсырап жаткандай эле болот. Көп таалимдерге катышыңыз, ушундай таалимдерге келиңиз, ушундай жерлерге жүрүңүз. Жанагындай айылда же ошо шаарыңарда кайсы жерде таалим болот, ошол жерге жумасына бир жолу барыңыз. Сабак болуп аткан жерлерге барыңыз. Ушундай илим жолунда жүргөн адамдар менен көбүрөөк болуңуздар. Иншалла Кудайым буйрса дайыма бекем болосуздар. Дайыма бекем болосуздар. Жалгыз калганда зикир кылсаң да кээ бир убакыттарда эмнекен сен алсырап кетишиң мүмкүн. Ошол себебинен эмнекен жанагындай бир көпчүлүк болуп турган, дайымдагы ушундай болуп турган жерлерге барып сабак алып турат. Жумасына бир жолу жетет иншалла аял кишилерге. Ассаламу устаз, мен өзүмдү кантип туура жолго сала алам? Анан балдарым мени ээрчийт. Жакшы суроо, машалла. Жакшы суроо. Өзүңүз динге келиңиз. Динге келгенден кийин анан дайым такай эмнекен ошо диний нерселерди көрсөңүз. Алма шагынан алыс түшпөйт деген сөз бар, туурабы? Кыргызда сөз. Алма шагынан алыс түшпөйт деп. Мен силерге мындай бир илимий доказательство айтып берейин. Мен көчөгүнчө бир Жыргал деген байкебиз бар. Ошол киши өзүнүн эмесине пост кылып койгон экен. Эмеде Америкада бир атайын мындай айтканда изилдөө жүргөн экен. Bir biyagına bir pop dalışkan eken, biyagına olsa bir kişi öldürgüç dalgan eken. Oşol poptun anan kişi öldürgüçtün 150 yıl artqa süyröşkön eken. 150 yıl artta. Bulardın emesi kim bolgon dep. Anan izildep kelgende oşol bayağı poptun, oşol pop denen özlörün janagınday çirkөөsүнүн emesi, imamı emneken butagын alıp kelgende oşonu эң баштагы 150 yıl murun atası mugallim bolgon eken. Андан баштап ошолордун тукумунан бир 50дөн ашкан мугалим чыгыптыр. 2 губернатор чыгыптыр. 10дон ашкан поп чыгыптыр. Ошондой болуп отуруп анан кийин ага жеткенге чейин 3 атасы политик болгон экен, саясатчы болгон экен. Анан кийин ошол жанагындай поп болгон экен. Карасаңыз, эми баягы киши өлтүргүчүн эсептегенде эң биринчи атасы, эң башында индеецтерди өлтүргөн жана скальп алган киши болгон экен. Ошондо арасынан 10дон ашкан жанагындай киши өлтүргүч, педофил жанагылар бар чыгып отуруп, акырында субхан жанагы киши дагы өз киши өлтүргүч болгон экен. Бул жөн эмес экен да, бул кан менен кетет экен да. Анан айтайын деген нерсем ушул эки, мына сиз азыр токтото аласыз ошол нерсени. Мына сиздин балаңыздан токтойт, мына сизден токтойт. Сиз өзүңүздү пайгамбарыңыздай көрсөтөт. Эмне үчүн шариятыбызда сонун бир китептер бар, эски китептерде ушундай нерсе бар да. Кантип өзүбүздүн аялыбызга, балдарыбызга дин алып келебиз деген суроого хикмат ва басират деп айтат. Хикмат дегенибиз даанышым, акылмандуулук менен. Ошондой басират деген сөз ошол жашооңо динди алып келип жашооң менен. Сен кандай болсоң, балаң ошондой болот. Бала негизинде 3 нерсенин негизинде чоңоет. Биринчиси төрөлгөндөн кийин көзү менен болот. Андан кийин оозу менен болот, анан кулагы менен болот. Билесиздер шуну? Мындай дагы бир эмеси бар. Мындай ар нерсени колу менен оозуна салып атып, эмнени жеп атканын билбейт, бирок кармап көрөт. Бул катуу экен, бул жумшак экен, туурабы? Ошол себептен сизди көрүп чоңоет. Эгерде бала мисалса, эгерде жакшы мындай бир кызыңызды жакшы тарбиялаңыз келсе, анда эч качан кызыңыз турган жерден бакырбаңыз, кыйкырбаңыз, ошол эмесинде күйөөңүзгө мындай бир катуу сөз айтпаңыз. Сөзсүз кызыңыз Кудай берсе жакшы бирөөнө жар болуп берет. Эгер балаңыз жакшы болуңуз келсе, эркектер, эч качан аялыңыздарга баланы көзүнчө сөкпөгүлө. Баланы көзүнчө кыйкырбагыла, баланы көзүнчө сабабагыла. Мына ошондо иншалла ушу келатканда ошону сонун кызды алат дагы эч качан кол көтөрбөйт, эч качан сабабайт. Анын аркасында урушпаган, талашпаган үй-бүлөдө дайым такай сонун машалла балдар психологически орунда болгон, стрессте болбогон жакшы балдар чоңоет деген унутпашыбыз керек. Ошол. Алла разы болсун. Намазды кантип бекемде болот? Жанакында айткандай, эркектер мечитке көп баргыла, аялдар субхан намаз окугандар менен көбүрөөк меткиле, жана фазилеттүү болгон китепти окугула. Намазды качан биз мындай жүрөктөрүбүзгө киргизебиз? Мындай бир намаз бар, мындай кээ бир аялдар намаз окуп атат, бирок рахат ала албай атат. Намаздан рахат ала албайт. Эмне үчүн десе, бир күнү Cüneyt Bagdadi rahimullah taalaga bir ayal gelip aytat eкен. Устаз, мен намаздан рахат ала албайтам. Эч нерсеми ушундай жетише албайтам. Намаз окуйм, бирок мурункудай окуй албайм.
bir oyma ар нерсе келет, ушундай бир намаз окуп келгенде шалдырап чарчай берем десе, күйөөңө кандай мамиле кыласың дептир. Десе, устаз, мен намаз жөнүндө сурап атам го, менин күйөөм эмне тиешеси бар дегенде, кандай мамиле кыласың? Билбейм, эмнегедир күйөөм жактырбайм десе, анда күйөөңүз жактыргандан кийин келиңиз деп койгон экен да. Көрсө, аялдын рахат алышы динде, бул ошол субханалла өзүнүн күйөөсүнө кылган мамиледен болот экен. Көрдүңүздөр кандай нерсе? Негизичи бардык нерсе мамилеге келип токтолот, такалат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы? Бир момундун дейт да, бир адам момундун көңүлүн өлтүрүү дейт да, Каабатулланы талкалапсыздар, 10 жолу Каабаны талкалагандан да оор болуп эсептелет. Ошол себептен бириңердин көңүлүңөрдү, мамилеңерди тууралакла, иншалла динден рахат алып баштайсыздар, Кудай кааласа. Ошондой. Эркектерге деле ошондой. Эркектерге деле ошондой. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кыз бала махрамсыз чет өлкөгө чыкса болобу? Жакшы эмес. Биздин Ханафи мазхабын алымдар жактырган эмес. Бирок азыркы мезгилде Россияда жүрөт, Европада жүрөт, окуганын жиберип коюп атасыңар. Бирок ошолордун көпчүлүктөрүн көрүп атабыз. Махрамсыз негизи чыккан жакшы эмес. Чыгарбагыла. Ошол эле мезгилде жана махрамсыз дегенде сиздер чет өлкөлүк эмес, бул кафеге да чыгарбаганга аракет кылыш керек. Кыздар чыкпаганга аракет кылыш керек. Жана махрамсыз эле ошо жумушка иштейм деп бар, иштеп аткандар бар. Ошол нерсеге эркектер, айланандар, силер жооп бересиңер кыямат күнү. Аял кишилерди иштеткен жакшы болбойт өзү. Бул нерсе туура эмес. Мен аябай кейим бул нерсени карапчы. Бирок сүйүнүшү да кабар айтылам, машалла. Акыркы күндөрү кафелерде, көп жерлерде эркектер иштеп атат. Мында бир башкача да, башкача субханалла. Эми некен ушул андан көрөк мындай аялдардын жамаатында ушундай бир жерлерде болсоңуздар жакшы болот. Бирок махрамсыз четке дагы, анан ичке дагы этият болуңуздар. Эгерде так айта турган болсок, кээ бир алымдар айтат, асырдан кийин 2 километр ары барбаш керек дегендер дагы бар. Ушунчалык деңгээлде. Биз аялдардычы мындай кысып койгон жокпуз муну менен. Мен айтып кысып аткан жокмун. Мен силердин сыйыңарды айтып атам. Силердин сыйыңар ушунчалык деңгээлде Алла Таалам субханалла өзү коргоп койгон силердин укугуңарды. Силер өзүңөрдүн укугуңарды коргоп кереги жок. Эгерде аттың дүйнө, эркектер өзүнүн аял алдында милдетин билгенде, атаңдын көрүү дүйнө ушундай башкача болмок да. Ар бир аялчы башкача жүрмөк. Азыркы мезгилде аялдарга оомат келди. Каалаган жерге жумушка кирсе болот, акча тапса болот. Аз мисалы 30тан кийин кээ бир эркектер жумушка албай коюшу мүмкүн, бирок 40тагы деле кыздай болуп кийинип алган себебинен эмнекен ал жумушка ала берет. Ушундай нерсе. Билесиздер, аял кишини 3 гана киши жакшы көз менен карайт. Биринчиси өзүнүн атасы, экинчиси өзүнүн аялы, анан баласы эле. Калгандын бардыгы тең бир нерсе катары, керектүү нерсе катары карайт. Мындай айтканда биз нерсе катары көрүп каласыңар. Мухаббат менен үчөө эле карап унутпаш керек. Аял кишинин уяты, намысы корголуш керек. Уят, намысты өзүңөр коргошуңар керек. Жабууну дагы ошо уятыңарды жабуу. Аял кишинин керек болсо үнү дагы эркектер, башка эркектер үчүн мындай намахрамдарга субханалла мындай бир өтө оор тема болот. Керек болсо ушунчалык деңгээлде абайлашыбыз керек. Эжекелерим мен карындаштарым, өзүңөрдү субханалла мындай айтканда сактаңыздар. Мындай көчүдө басып баратканда да бир муктаждык менен кетип аткан мезгилде дагы уятыңар менен, намысыңар менен баштыгыңар кетип. Алданып калган аял абдан көп азыр. Эркектер дагы ушундай. Бардыгы тең эле кээ бирлери менекен ыймандуу аял алыш керек десе, жолукчандарды карап атат. Ыймандуу күйөө десе, сакалчанды карап атат. Бирок айтайын деген нерсе мушуреки, менекен ыйман маселесине келгенде дагы адеп уят жагына. Ким кайсыны караш керек? Аял киши кайсыны караш керек? Күйөөгө тийиш үчүн ыйманын караш керек. Аял эркек киши кайсыны ыйманын караш керек. Байлыгы, анын сулуулугу, ошол ыйманы бар болсо сизге өтөт. Ошондой эле эркектин ыйманы боло турган болсо, сизге болгон мухаббат арта берет, сизге болгон сыйы арта берет. Ыйман каралат. Ыймандан дагычы ошол адеп ахлагы каралат. Эгер адеп ахлагы жок боло турган болсо, намаз окуса бирок сөгүнсө, оозуна састып, насвай салып алган болсо, нас чикайтет деп айтасыңар силер, чикайт деп айтабы? Эмне, ошондой кылып алган болсо, оозуна түкүрүп турса жаныңда субханалла, анын жанында уже өз проблема, ага тийбей эле коюш керек уже. Эмне алып койдуңуз? Же басып кетти. Алып туруңузчу. Так. Эже зеригип кетпедиңиздерби? Машалла. Биз силердикин окуп атабыз. Билген илиминче жооп берип атам. Эгерде бир нерсе туура эмес айтып алсам, да өзүр айтам субханалла. Мен илим алым эмесмин. Мен талабыл илмамын. Өмүр бою талабыл илмамын. Алымдардын бар муфтиятта отурат, казиятта отурат. Биз болсо ушинтип кызмат кылабыз элдин арасында. Эчтеке кыла албай. Эчтеке билбегенибизден. Ошол себептен субханалла кечирим сурайм. Эже карындаш, устаз, эже карындаш, байке инелерге айтуум. Үйгө даватчылар мечитке чакырып келгенде жөнөтүп турсунчу. Эркек үйдө көп болсо аялдын сыпаты кирип кетет экен. Туура.
Хасан эль-Басри рахматаллахи дайыма үйдө отурган эркек менен сүйлөшкүм келбейт деп айткан экен да. Эркек эчтеке болбосо делечи, көчөгө чыгып алып таштап келип туруш керек да. Эчтеке кылган жумшук калды. Сыртка чыгып таштап келип туруш керек да. Ушундай. Качан субханалла, моуну сүрүп койсоңчу деген сөздү айтып ийсең случайно чыга катышың керек үйгөчү. Үйдөн чыга катыш керек, сыртты көздөр. Болду. Окуучу мен эмне болуп кеткем деш керек да. Ошон үчүн чыныгы эркектер мечитте жүрөт. Эркектер үчүн Алла Таала мисалы эркектер үчүн мечит берилген. Ушундай нерсе. Ушундай дагы бир айтат, 3 аял менен дайыма отуруучуну мен эркек катары санабайм деп бир алым айткан экен. Өзүнүн аялы кызы болсо дагы дейт. Бирок айтайын деген нерсем, мына эркектер субханалла даватчылар келгенде тыкылдатканда макул баянга накмын деп эле кете бериш керек иншалла. Разы болсун, Алла разы болсун. Аялдарына жибергиле. Ассаламу алейкум. Бейишке аял киши кирип күйөөсү кирбей калса, эрсиз жүрөбү дейт. Жок, эригиз болот. Ох. Эми гүлбейин деп атам да күлгүм келет бирок. Алла разы болсун. Бейиш маселеси. Эми ошо бейишке кирип алсам мен чыкпай коюшум мүмкүн да. Өзүм пазилетке окугам. Дайыма пазилет айткан жакшы көрөм. Бейиш үчүн айтканды аябай жакшы көрөм субханалла. Мен дайыма айтам, биз бул дүйнөлүк эмеспиз да. Биз бияктык эмеспиз, бейиштик биз. Биздин бара турган жер өзү бейиш. Биз ошол жерден келгенбиз, негизи ошо кайра барышыбыз керек. Ошол жерге умтула беришибиз керек да. Просто кээ бирлерге түшүнбөйм да. Өз үйүнө баргысы келбейт да. Дагы эле квартирада чыгасы келет да. Чын. Мусулман үчүн акыркы квартира тозок болот, билесиңер ушуну? Мусулман үчүн эң акыркы квартира тозок болот. Алла Таала ажы тозоктон тазалап тургандан кийин ыргытат. Хасан эль-Басри экен. Мен ушу Хасан Басрыны аябай жакшы көрөм. Ушу бир окуясында ушундай бир талабаларына сабак берип атып, пайгамбардын бир хадисин окуйт. Тозокты ээлегенден кийин, бейишелер бейишти ээлегенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи Фирдаус бейишинде Кавсар көлүнүн жээгинде тургандан кийин Жабрейил алейхиссалам келип пайгамбар саллаллаху алейхи сенин үммөтүң тозокто, сен азыр биякта боло турган болбойт сага деген мааниде айтканда пайгамбар саждага о Роббим, мен үммөтүм дейт экен. Мына ошол мезгилде Алла Таала билип туруп, сага эмне болду ey Мухаммад? Мени тозоктогу үммөтүмдү чыгар дейт. Мына ошондо пайгамбардын шапаатына ээ болуп, тозоктон чыккан акыркылар болот экен. Мына ошол мезгилде эң акыркысы чыгып туруп, баягы ушундай оттун ичинде бир отуну салып койгон болсоңор, ошол отун кызыл болуп чырт деп күйүп, ушундай бир кандай десем, отун күйүп турган мезгил көргөнсүздөрбү? Шашлык жасап атканда, эт бышырып атканда, мен ошону көргөндө чочуй берем да, мындай карап бир четичи. Өзүң ушундай бир акыбалда, мен үмүтүм бар иншалла. Алла Таала мени кечирер деген, бирок коркунуч менен жашайм. Алла Таала сураса эмне деп айтамын? Кантип өмүрүң өткөзсө эмне деп жооп берем деп ойлоно берем дайымачы. Оюм ушул болот, кээ бирде отуруп калам да, андан бир сире илип аласың көрдөчү. Алла кечир мени депчи. Ушундай экен. Анткенсе ушул көп айтсаң, ошол нерсе жашоон келген сайын, уккан сайын субхан болот экен да. Анан ошол чыгып туруп, ал тозоктон чыккандан кийин аны бейиштин эшигине ала чейин келет. Бейиштин эшигине келип туруп, баягы бейиштин эшигинде эки чоң бир көл бар. Бирөөсүнө кирип, бирөөсүндө ичкин делет. Ал ичет. Ичкенде ичинде бардык жаман нерсенин баары чыгат. Экинчи көлгө секиргенде кандай эле жанагындай бир темир уста, баягы кызып турган темирди сууга салганда кандай буу чыгып, түтүн чыгып гана үн чыгат го деген. Ошентип мында бир сууга киргенде ушунча деңгээлде буркулдайт экен да. Ушундай ошол көл чыдабай кетет экен ушундай сыгынанчы. Анткени тозоктогу инсанга киргенде Кудай сактасын, наузбилла, кан тамырлар өз-өзүнчө, клеткалар өз-өзүнчө күйөт. Ойлобой эле мындай эле күйөт экен деп. Ал тирүүлүктүн күйүүсү болот. Бул өлгөн адам өлүп калса күйүзүп койсоң гүл болуп кетет. Бирок тозоктон гүл болбойт. Ушун чыгып туруп анан кийин акырында
дейт экен да. Чыкканда дейт, айтат, кандай эле жанакындай буудайды сууга ыргытып туруп, анан буудайды сууга ыргыткандан кийин кичинекей мындай көп калат го, борсуп калат го. Борсуп туруп мындай болгондо караса дененин баары агарып, бирок денесине буу чыккан акыбалында чыгып, "О Алла, кечирдиңби мени" дегенде бейишке киргин деп айтылат. Ошондо Хасан Басри ыйлайт экен. "О Алла, мен ошол адам болоюнчу" дейт экен. Окуучулар, "Устаз, сиз ушинтип айткан болсоңуз, биз акыбалыбыз кандай болот" деп айткан экен. Деген мезгилде мен ошол адам болгум келет деген экен. Мен билбейм, мен ошол адам болуп калсам. Ар бирибиз үмүт кылышыбыз керек. Ошол акыркы мен болуп калсам экен депчи. Ошол мен болсом экен депчи. Анткенсе субан тозоготуп бүтпөйт да. Эми кара, бейишке кирдиңиз. Бейишке аялды кирди, эркек кирди. Эркекке Алла Таала 33 жаш берди. Иса алейхиссаламдын жашын берди. 5 пайгамбардын сыпатын берди. Аял бейишке кирди. 5 аялдын сыпатын алды. Жана бейиштин ичинде хур, жана айна болгондо. Хур ва айна дейт да. Хур лайн ва айна хур дейт. Мындай айтканда ушундай бир айнектен сулуу болгон, күзгүдөн, каухардан, жанагындай бир хрусталдан да сулуу боло турган, ушундай дене бериле турат. 70 кийим кие турган болсо, бейиштин кийиме турган болсо, аял кишилер кийип туруп, бейиштин кийимин кийип туруп, ошол кийинген кийимдердин ичинен дагы ошол өзүнүн күйөөсүндө болгон сүйүүсү көрүнүп турат. Алла Таала аларга айтат, тандагыла. Бул жалгандагы да каласаңар күйөөңөрдү, каласаңар бейиштин ичиндеги жигиттер. Аллаху акбар. Алла Таала ушундай берет. Аял киши, имандуу аял айтат экен, "О Алла, жалган дүйнөдө бир болчубуз, ахиретте дагы ушундай бир ушул күнөдө бир болгум келет. Мен күйөөмдү тандайм" дедит. Ошондо күйөөсү 33 жаштагы болот. Баягы карган чал жок болот иншалла. Сонун болот, машалла. Бирок ушундай бир сонун болот. Сиздин аркаңыздачы миңдеген, миллиондогон хур кыздар берилген болот. Ушундай бир сиз ошо кызматчыңыз болот. Бейиштин ичинде маржан чачылып кеткен бар го. Мындай шуур чачылып кетсе, кандай чачылгандай ошончо кызматчылар болот. Ал жерде субханалла өсүп турган банан, Вакыя сүрөсүндө окусаңар, алар үчүн өсүп турган банандар дейт. Ушундай агып турган дарыялар алар үчүн рахат бүтпөйт деп айтат. Мына ушундай жер бар. Ошол жерден сурайт экен пайгамбардан аялдар, "Я Расулалла, бизден бир суроо бар." Аялдардан суроо келди. Эртеңки күндө аялы кайсы мындай 2-3 күйөө тие турган болсо, кайсысы менен бирге болот десе, адеп ахлактуу күйөөсү менен болот дейт. Кимисинин адеп ахлагы күчтүү болгонбу көп болсо, ошо менен дейт. О Алланын элчиси, эгерде бирөө өзүнүн күйөөсү менен боло турган болсо кандай болот десе, ошол Алла Таала иман менен ырологон болсо, жана пайгамбардын менин сүннөтүмө эргешкен болсо, ошол күйөөсү иншалла күйөө аялына берилет. Ыраазысыңарбы? Токтоп койдук көп. Бейиш жөнүндө көп, тозок жөнүндө көп. Бирок бейишке үмүт кылалы, тозоктон коркуп туралы, иншалла. Көрө албас, ичи тарды кантип жойсо болот? Сонун суроо. Машалла, табаракалла, баракалла деп айтыш керек. Кыргызда баракелде деп айткан билесиңер, баракелде дегенде аз болсо молодчик, красавчик деп атпайбызбы? Мурун болсо баракелде деп айтышкан. Баракелде жыкса, көтөрүп чапса, баягы неме, баракелде, баягы чаап барып утуп кетсе, баракелде, кыз кумайды баратып туруп, баягы сүйүп кетсе, баракелде дешип ушундай нерселерди айтышкан экен. Ошол эмес, эгерде бир адамдын жакшылыгын көрсөңүз, ичиңизде мындай болуп кетсе, баракалла, Алла берекесин берсин. Машалла, Алла калган нерсе ырыскысы болгон экен. Машалла, Алла берсин. Табаракалла, Алла Таала ушунусын сени көбөйтүп, жакшылыктар менен агралап берсин деген сөздү ошол адамга жакшылык көп айтыңыз, иншалла ошол замат кетип калат. Шайтан жаман көрөт мындай айткандарды. Баракелде, машалла, кут болсун деген сөздү айткандарды жаман көрөт шайтан. Ошон кут болсун, бирөө ийгиликке жетти, кут болсун, берекелүү болсун, ыролуу болсун, дайыма сизге жугумдуу болсун деген сөздөрдү ушу көп айтсак, иншалла ушу менен кутулабыз деп айтат алымдар. Жалган айткан адамга кандай жаза бар? Мен мисалы кандай жаза? Мында кандай жалганчы? Ошол мисалы азыр мен көчөдө айттым, шылуундан, телефон менен шылуулдук кылып, М-банктан, жана телефондордон кирип жатпы? Булардын жазасын мамлекет берет. Мамлекеттин жазоосу бар өзүнчө. Баланча жылга жалса камоо. Ал эми шариятка отурган болсо мына башкача болмок. Аларды уже сразу жок кылып салмак. Ушундай эле нерсе. Эми ошол бир адам аялды жалганчылык менен алдап туруп, мисалы алса, намысын тийгизип, никесиз жанакындай кылды, аялы бар боло турган болсо ташбараңга өлтүрүп салабыз негизиндечи. Жаман, ал шариятта уже катуу. А эми эгерде субана бир аял киши бир эркекти алдады, үй бүлөсүн бузду, эмне ошондой болушу мүмкүн. Эми жалганчылыктын түрү көп.
мамлекеттик деңгээлде жалганчылык бар. Мындай үй бүлөлүк деңгээлде жалганчылык бар. Иш аракетте болгон жалганчылык бар. Бирөө менен шерик болуп аткан эми кайсы жалган? Бирок эле ар бир жалганчыны кыргыздар мындай сөз айтканда калпычынын казаны кайнабайт деген. Калпычынын казаны кайнабайт. Мусулман калп айтышы мүмкүн эмес. Калпка жакындабайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи кимде ким тамашалап болсо да калп айтпаса, бейиштин так ортосунан бир үйдү вада кылам деп айткан. Жалганда кээ бирде анекдот болсо дагы жалган айтпаш керек. Кээ бирде мына бирөөнү күлдүрүү үчүн, калптын эң жаманы бул көрбөгөн түштү көрдүм деп айтуу. Бул калпычынын эң мындай айткан эмес экен. Ал эми Алла Таала болсо кадзаб дейт да. Кадзабул алим бул эң чоң жалганчы бул шайтан. Адамдар жалган үмүткө салат, жалган ушундай бир иштерге салат, жалганчылык менен алдайт. Ушул нерсе эң эмеси. Ал эми адам болсо, дайым тагай калп айта турган болсо, жалганчы чөтө жакшы болбой калды бу. Ай. Машалла. Жалганчынын чөтө биян житип калды. Ладно. Жалганчы, туура болду эми. Жалганчы деген жалганчы. Калпычыдан Кудай сактасын эми. Мен көбүнчөсү ушул нерсеге аябай көңүл бурам. Балаңарды да калпка үйрөтпөгүлө деп айтабыз. Эң эле жөнөкөй, мисалса айтасыңар, телефон менен баратам, өзүң үйдө отурасың. Жетип калдым дейсиң, жаңы чыгып атасың. Жок деп койчу, бар деп койчу. Мына ушундай сөздөр менен некен балдарыңардагы үйрөтпөңүздөр. Исламда жалганды, малды да алдабаш керек. Мал бар го, ошону да алдабаш керек. Исламда ушунчалык деңгээлде калпычылыкка бөгөт коюлган. Иманду калп ачышы мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Пайгамбар айтты, мүмкүн эмес. Иманду адам калп айтпайт. Аны чындыкты айтып өлүп калганың жакшы. Ушундай кашкайып турган чындыкты айтып туруп өлүп калганың жакшы. Ушундай. Атамды мечитке барып намаз окуңуз десем, даргысы келбейт. Эмне кылсам болот? Кыйнабаңыз. Акырын үйдө намаз окуп аткан болсо, жума намазын окуп аткан болсо, болду пока. Эгерде үйдөн да намаз окуп аткан болсо, аны субханалла акырын аракет кылабыз дагы. Мына биздин даватчы бир туугандарыбыз бар. Алар көчөдө жүрөт. Ошолорду акырын алып келебиз дагы. Мына чакырып келип, имандашты. Алар билет, кантип айтышты, билет. Даватчылар жакшысы билет негизичи. Мындай таза дават менен мээнетке бышкандар бар. Ошолор адам менен сүйлөшкөндү билет. Чын. Ушундай нерсе, ал билет. Ошон үчүн ошондой апарып, акырын машвара кылдырып, акырын сүйлөштүрүп, белек берип атып, өзү эле алып кетип калат. Сен кыжаат болбой деле койсоң болот, машалла. Өзүң калба мечиттен ошореке. Аял болмосо талимден калба, ушундай. Ассаламу алейкум, мен жаңы эле орондум. Эгер мүмкүн болсо мага махрамдар кимдер, намахрамдар кимдер айтып коюңузчу дейт. Эми 10 түрлүү махрам, 10 түрлүү намахрам бар. Эми субханалла, муну жакшырагы азыр, мисалы биз эсептеп отурбай эле коелу, убакыт албайчы. Мына ушул жерде эмелер бар экен, медресеге барып туруп, мына ушул ким экенин түшүндүрүп берсе, мына подробно түшүндүрүп коет. Ал өзүнчө схемада, мындай. Куранда Алла Таала Ан-Ниса сүрөсүндө айтып койгон бул жөнүндө. Ошондой бар. Анан эми эсептеп отургансак, убакыт өтүп кетет азыр. Аны оңой эле жана айткандай, жана билбеген сурооңорду билүүчүлөрдөн сурагыла дегенибиз ушул эки, силер барып ошол билген адамдардан акырын сурап койсоңуз болот иншалла. Көп кенде просто сурабыз. Силер асырда болуп кетти, бүтүрүшүбүз керек. Устаз, авама дуа кылып коюңуз. 5 убакыт намаз Кур'ан окусын. Амин, иншалла, дуа кылабыз, Сиз эмне кылбай койгонуңузга өкүнөсүз дейт. Эмби? Мен жашоом өзү өкүнүч. Чын. Аны 48ге чыккандар билет, Чын. Өзү бул дүйнө өкүнүч, субханалла. Кап минтип койсом болмок экен, капты. Бирок болгонуна ыраазыбыз. Эгерде деген суроону айта бере турган болсок, шайтанга жол ачылып калат. Эгерде мындай кылсам мындай болмок экен, эгерде тигиндей болсо мындай болмок экен. Жо субханалла. Негизи мен өзүм өкүнүп айтпай эле коюнчу. Ушундай. Так, бул да суроого жооп берилиптир. Кантип зээнди күчөтөбүз деген суроо бар экен. Зээнди күчөтүш үчүн эгерде сиз диндар болсоңуз, намаз окуп жүргөн болсоңуз, Куранга көбүрөөк көңүл буруңуздар. Куранга, анан зикирге.
Куранга, зикирге көңүл бурган адамдардын зикирдин 1000 пайдасы бар. 1000. Курандын өзү бул илим болгон себебинен мындай айтканда илми ладуни деп коет да. Мындай айтканда илимдин эң мындай айтканда бир мындай кандай акылга сыйбаган олиялык деңгээлде алып келе турган бул илим бар. Ошол экени аны айтабыз, Куран менен зикир менен келет көп адамдар. Ошол себептен ким көп Куран окуса, анын зээни күчөйт. Ошол мезгилде кимдин зээни тез түшүп кеткен болсо, жеп аткан тамактарын карап койсун. Жеп аткан тамактарын карагыла. Эмнени жеп атасыңар? Арамдан жеп атасың. Мисалы, KFC адал деп айта албай калатабыз. Туурабы? Кээ бир колбасаларды адал деп айта албай калатабыз. Кээ бир мисалы ичип аткан нерселер адал деп айта албай калатабыз. Ошо адалга көңүл бургула, арам канчалык кирген сайын ошончолук субханалла эмне экен? Жанакындай зээн төмөндөгөндөн төмөндөй берет. Мындан азыр өзү мен мурун үйдө балдарды окутат элем, өз үйүмдө, хужра үй деп коет, ошондо балдарды окутат элек. Анан ошо Курандан бир жаңы бала келип, бир нече убакыттын ичинде эле өтө бир чоң бир деңгээлге жетип, анан бир күнү атасы баламды үйгө апарып келейин деп алып кетти. Бирок баратканда эми жөнөттүк. Жөнөткөндөн кийин бир 3-4 күндөн кийин келгенден кийин баланын баягы жаттаган нерсеси бирөөдө жок болуп калганын көрдүк. Жок. Эмет сен эмне кылгансың десем, айт десем, бир дагы ишенесиңер мынакей, бир дагы аят айта албай койду. Ары кылдым, бери атасына келип калды, атасын чакырса келди, баланы эмне кылгансыз деп анан бир суроо болду да. Шариатта өзү 8 амал бар да. Ошол качан мукаллаф деп коет, качан сиз балакатка толгондо мойнуңуз килинет. Ошонун эң акыркысы мустакрах деген бар. Мустакрах деген нерсе аалымдарга жактырган эмес. Мисалы, базардан тамак жөөнү, семичкени мындай чагып кетип барат чагуу, мындай айтканда кетип барат сагыз чайноо, ондай ар кайда түкүрүү, ошондой какыруу, мындай этика туура келбеген нерсе. Эми ошон үчүн эң немеси алын айтат, ушу базарда тамак ичүү. Эмне үчүн десе, базарда ыплас болгон себебинен, ошол эле мезгилде субхан жанакындай бир таза болбогон себебинен. Эми мурунку базар болуш керек. Азыркы базарда ушундай болуш керек. Анткени ар кандай тамак келет. Анан сурап калдык, сиз бир жерге апарып тамак бердиңизби десек, айтты, кетип баратып, токмоктон базардан балама тамак алып бердим эле деди. Ошол тамакты жеп туруп үйгө барды, баягы өзү немесине кирди, анан келди деди. Мына бир жолу бир порция тамак ичти, субханалла, баланын 6 айлык эмгеги текке кетти. Ошол үчүн кээ бир убакыттарда жанагындай белгисиз күмөндүү тамактарды жөө дагы туура эмес. Биз мусулмандарчы мындай щепетильный деген сөз бар, билесиз, мындай өзгөчө бир мындай тонкий эл келебиз да. Биз мындай башкаларга, башка диндеги адамдарга караганда, мындай динде ыймандуу жүргөн адамдар жеп аткан тамагыбызга дагы, сүйлөп аткан сөзүбүзгө дагы, ким менен дос болуп атканыбыз дагы, кимге тие турганыбыз дагы, кимди ала турганыбыз дагы, кайсы бала төрөлгөнүнө маани беребиз да. Маани бере турган элбиз. Ошол үчүн биз ой келди бир нерсени жеп, ичип туруп басып кете бербейбиз. Алла Таала капырлар деп атпайбы, алар айвандан да төмөн депчи. Алар айвандыгын кыла берет. Азыр айван болуп атышпайбы, көрүп атасыңар, квадрокоптер дегендер чыкты, көрдүңөрбү? Мышыктар, иттер, көчөгө байлап алып ушундай бир жанагында жүрүп. Алар айвандан да төмөн нерсени кылып атат. Карасаң, адам бол, адам бол, ой, адам бол деп кыйкырып атабыз, тигилер болсо айван болгусу келип атат да. Алла айтып койгон нерсе болот атпайбы, туурабы? Исламда айтабыз, адам бол. Чыңгыз айткан сөз, мисалы, мен үчүн күнүгө адам болуш оор деп атпайбы, туурабы? Бул чоң сөз. Чынып келгенде ислам айвандыктан адамдык сыпатка алып келет. Ушундай нерсе. Биз эч качан маймылдан жаралган эмеспиз. Бизди кудуреттүү Алла Таала илими менен, өзүнүн илми кадим менен, ушундай бир кудурети менен субхана жараткан бизди. Биз жөн эле ушундай жаратылып калган эмес. Ошол себептен биз айван эмеспиз да. Биз күнүгө адам болуу үчүн жашайбыз. Күнүгө исламда келдик. Мына канча деген сурак, кантип өзгөрсөм болот, кантип ахлам оңдосом болот, кантип биз мына азыр айткан сайын адамдык сапатты айтып атабыз. Айвандык сапатты эмес, адамдык сапатты. Демек мусулман адам болуш керек. Адам. Анткени билесиңерби, биздин натурабызчы жаратылганда эч бир күнөө кылбаган, эч бир өткөн, ушундай Алла Таала адам атабыз жаратып туруп сүйлө дегендечи. Охо, периштелер таң берип, бул эмне деген сөздөр сүйлөп, эмне деген ажайып нерсе, кайдагы илим деп сүйлөп атат дегенде, эмнекен Алла Таала силер билбейсиңер, мен билем деп айткан. Ошондо периштелердин баардыгы тең эмнекен Алланын кудуретине сажда кылган деп айтабыз. Сиз менен биз үчүн ушундай бир Алла Тааланын көрсөткөн кери, Алла Тааланын улуулугун бизден көргөн периштелер. Ошон үчүн сажда кылган алар. Баш ийишкен. Эми ошол улуулук бизде бар, ошону жоготуп албашыбыз керек.
Биз ислам ошон үчүн келген. Адамды адам кылыш үчүн, бактысызды бактылуу кылыш үчүн, тазаны таза эмести таза кылыш үчүн, иманды коргоп калыш үчүн келген. Ошол себептен пайгамбар келген. Ошон 23 жыл жашаган, өмүрүн берген, канча миңден сахабалар өмүр берген дин азыркы мезгилде карип болуп бартат. Эмне үчүн дегенде биз айвандарды туура бартабыз да. Ошолорго окшошкубуз келип атат. Ошолордой жашагыбыз келет. Жок, андай эмес. Жанада мен силерге айттым го, ким чыгарган математика, ким ошону биз мусулмандар, биз ошондой элбиз. Биз тазалыктын элибиз. Биз мындай илимдин ээсибиз. Бизге субханаллах ордубузду бер, дүйнөбүздү бир убактарда субханаллах эмнекен бизден үйрөнүп турган. Билесиңерби? Мына бул эле 18-кылымда эле поп болуш үчүн могу Европада араб тилин билиш керек болгон болчу. Анткени себеп илимдин баары арабтын тамгасы менен жазылган болчу. Арабтын немеси менен жазылган болчу. Ошол себептен болгон. Аны биз өткөн субхан эмнедир артка кеткенден эле кетип эле өзүбүздү эле мындай чөгүп эле мен тиги мындай мусулман мамлекетинде жүрөбүз. Таң каласың кээ астагфирулла. Мусулман мамлекетинде жүрөсүң да аны кысынып жүрөсүң да, жол салып кысынасың. Сакал коюп кысынасың. Ондай. Жок, субханалла. Биз мусулмандардын арасында жүрөбүз. Болгон нерсе баарыбыз мусулманбыз. Кысынмагыла. Ислам ушундай дин, субханалла, бизге боштондук берген дин. Биздин мамлекетибизге альхамдулилlah шүгүр айтышыбыз керек. Бизде боштондук баардык жагынан уруксат берилген. Ушундай ошон үчүн динибизди таза, так кармап, өзгөрүнүштүү боло беришибиз керек иншалла. Аллаху акбар. Классташ балдар менен кол алышып учурашса болобу? Эркектер болот, аялдар болот, кыздар болбойт. Кыздар менен кыздар кол алыша берсе болот. Ушундай. Эркек менен дос болуп, мен экөөбүз эмне доспуз дейт. Кандайча сен дос болосуң? Экөөбүз сырдашабыз. Кантип сырдашасың? Андай болбойт. Жок. Андай нерсени унуткула. Эркек менен эркек дос болот. Туурабы? Кыз менен кыз подружка болушу мүмкүн. Бирок башкача дос болуп кетпеш керек. Билесиңер, азыр жандагындай светной болуп кетпеш керек. Билесиңер, светной эмне экен? Ошо светной болуп кетпеш керек, субханалла. Бул Луттун коомунун азабы үстүбүзгө келип калды энди. Эркек субханалла аялды жакшы көрүп үйлөнүп, кыз киши болсо бирөөнү жактырып калып күйгөт дейт. Невозможно эркек жактырып калып, аялды жактырып. Ошол кол алып учурашуудан баштап баланын баардыгы тең. Ошо сен этият болуңуздар субханалла. Башта үйбегиле макулбу? Машалла. Ошондой. Адамдардын жаман мамилесинен кантип кутулса болот? Көңүл бурбай коюп, силерче айткан игнор кылып. Мөмөлүү даракка ташырытылат. Мен өз имаммын, дагы деле имаммын. Имам хатипмин. Негизи көп жылдар ошол имамчылык менен келатам. Анан жашоодо бир окуя өттү. Айтып берейинби ушуну? Мындай баарыңарга эле керек болот болуш керек, субханалла. Дил маек дегенден кийин мындай жан дүйнөнү мындай айтыш керек да турабы? Ошондой нерсе, мен силерге төгүп берейин дедим, силер төгүлүп угуп койгула болду, машалла. Сон болот ма. Анан бир байкелер абдан катуу мен аркаман ушак жүргүзүштү. Абдан катуу болду. Ошол заманда интернет болбогонуна шүгүр деп айтам да. Жок болчу интернет. Анан интернет болгондон кийин да болушту. Аябай катуу болду. Анан субханалла кийинкисинде болсо мына Азирет алтыным ушундай бир айтып мында жок кое тур. Бирок ошол жылы мага катуу бир жаман эме болду. Анан кой менден кетпесин, балким туура эмес кылып аткандырмын чын эле деп ошол байкелерге бардым. Мен өзү ушундай кишимин да, бизде чүйдө ушундайбыз. Мында барабыз, барба койбойбуз. Мындай бир таң-туңпуз да, эсли чо деп тегерем жүрө бербейбиз. Дүйнө баргандан кийин байкелер, байке эмес, мен тең туштарым. Анан субханалла барып, эмне болду? Менден бир нерсе кеттиби? Мен туура эмес кылдымбы десем, же мен айтып атам, мен адашуучу болуш үчүн акыйдаман туура эмес болдубу? Же кайсынан туура? Жок, субханалла, сен мен эме кылбайбыз. Короче, сени имамчылык алмайм, болбойт бизге деди. Ошондон кийин мен дайым айтам, мындай нерсе баарыңарда болот. Анан ар ойлондум, бер ойлондум да, дедим, болду. Адамды мен түшүндүм дедим ошол жерде. Көрсө субханалла, ар бир кылган адам сага жаманчылык кылса, ошол нерсенин бир нерсеси бар. Мөмөлүү даракка дайыма ташырытылат экен. Ошону көңүл бурбай өтүп кете бердим, көп нерсени өтүп кеттим.
Качан ушундай бир чоң деңгээлде дагы адамдар, ушундай жанагындай бир эме болуп, дүйнөнүн ушундай бир Кыргызстанда бүт көптөгөн аалымдардын баары ушундай бир сөзгө чейин чыгарганда, ошондо дагы Facebook'та болуп аткан нерсе айттым. Аллага койдум мен баарын нерсе. Алла баарын турурлайт. Көңүл бурбастан ишибизди кыла бердик, машалла. А силердин алдыңарда отурабыз го. Ушундай. Ошол себептен игнор деген нерсени үйрөнгүлө. Тынчына макул өтүп кетер. Макул. Сеники чын болду. Кыргызда сөз бар. Ак ийилет, бирок сынбайт. Кандай экен? Ак ийилет. Ба. Кыямат кайымга аз калды дешет, туурабы дейт. Билбейм. Болгондо көрөбүз иншалла. 10 түрлүү эме бар. 10 чоң белгиси бар. Ошондо эле жүздөгөн кичине белгилер бар. Бирок ар бирибиздин акыр заманыбыз, ар бирибиздин кыяматыбыз келип калды. Бул биздин акыр заманыбыз бар. Качан балдарыбыз бизди укпай калса, үйдүн ичинде чыр-чатак болуп атса, качан аял күйөөсү аялын сыйлабай калса, качан тууганчылык үзүлүп баштаса, качан кошуна менен сыйламай калса, сенин акыр заманың келди. Бир да адамга болгон сыйың болбой калса, акыр заманың келди. Ал эми бардык кыяматыбыз болот деген кулли нафсин даиqatul maut. Бардык инсан, бардык нафс, бардык жан өлүмдүн даамын, кандай эле мен суу ичип даамын татып аткандай, кадимкидей даамын татат. Мына ошол ар биздин кыяматыбыз. Жаса ыйманды өлөбүз, же ыймансыз өлөбүз. Сакаратул маут бар, өлүмдүн катуулугу бар, жеңилдиги бар. Көрдүн субханалла катуулугу бар, жеңилдиги бар. Көрдүн ичинде тозоктун чуңкуру бар, же бейишинде мындай айткан бакчасы бар. Мына ошол андан кийинкиси балбаас баадан мабыт айтабыз го, өлүп кайра тирүүлүү. Мынакей ошолго чейинки нерсенин баардыгында кичинекей кыяматыбыз бар, кичине чоң кыяматыбыз бар баарыбыздын. Ошон үчүн татыктуу жашап өтүүнүн үстүндө аракет кылыш керек. Татыктуу. Алындардын бирөөсү эгер дейт пайда келтире ала турган болсоңор, пайда кылгыла дейт. Мынакей пайда келтирип атышат. 4 сааттан бери Алланын улуктун айтып атабыз. Канча маселелер чечилип атат. Кичинекей бир мынакей бир 20-дагы балдар, 19-дагы кыздар чогултту. Мынакей булардын иши адалдан ак болду бүгүнкү күндө. Булардын иши адалдан ак болду. Кошулгула ушуларга. Көп чогултургула. Анткенсе булардын кылган ишинде ушунча чоң маани чыкты, көрдүңбү? Ушунда из калтырып жашаганга аракет кылыш керек. Жанагындай из калтыруу деген нерсе ушул эки, колдон келишинче жакшылык кылла. Жакшылык кылып албасаңар, жакшылык кылып аткандарга тоскоол кылбагыла. Мына ушул эки. Ушунду жашаганга үйрөнүш керек. Бул дүйнө ушундай. Же сен бул дүйнөдө мындай максатыңды аткарып кетесиң, же максатыңды тепсип кетесиң. Ушундай нерсе. Ар бири өзүнүн максатын аткарсын. Туура болсун. Аксакалсыңбы, аксакалдыңды. Жашсың, аксакалдыкка даярдан. Ар бири ушундайбыз. Энесиңби, чыныгы энелерден бол. Чыныгы медресе бол, машалла. Мына ушуну жашап өткөнгө аракет кылышыбыз керек. Башка нерсе айта албай калдым. Жашым 20-да ар жактан сурап келе берип, ата-энем биз дагы кызын бербейт деп жаман көрүнүп атабыз. Турмушка чык, жакшы жерден болсо деп жатышат. Менин чыккым жок, же коңулума жакпайт. Андай болсо Россияга барып иштеп кел. Сени көрүп сурай беришет экен дешти. Эмне кылсам болот? 20-да, Россияга кеткенде күйөө тийиш керек. Россияга кеткенден көрө күйөө тийиш керек. Эмне үчүн айтып атам? Россияны көрүп келдим байкелер. Кой. Андан көрүп негизи сүйүү никеден кийин. Сүйүү никеге чейинкинин баардыгы тең жалган спектакль. Ромео и Джульетта. Билесиңер ушуну? Быть или не быть? Вот в чём вопрос дейт го. Негизи ушул да. Бул калп. Сен калп эле чыгасың. Жасанып алып чыгасың. Бирөө чыгат, бирөө калп эле гүлап келет. Сага жакшы көрүнөт, сиздейт, машинеге чуркап барып этет. Алганга чейин алтын, андан катын болот. Ошон себебинен некен ушул нерсени шариятыбыз жакшы көрөт. Эки жүзүлүктү, лицемерияны жакшы көрбөйт. Бүт эркектин баарынан айрылам мен. Алдабагыла. Алдап субхан күчүн албагыла. Ушундай нерсе, алдап ушундай бир жалаң алдамчылар көбөйүп кеткен. Кыздар да алдамчы болуп кеткен.
Эмне экен субхана чыкканда баардык тең сулуу торат тийгенден кийин эле дей мен сени энең менен жашабайм, мен атаң менен жашабайм. Ага чейин бүт эркекке ушундай да жанагындай шалпак деп коет го, жана оозу бош. Мындай сүйлөшүп эле сизди жакшы көрүп калдым, макул тиейин десе эле андай мындай апам мындай атам тигиндей бүт айтып коет да, анан уже баарын билип алат. Үйгө киргенде уже мындай айтканда бир келин кирбейт да, уже мындай президент кирет. Любойду кылып коямыз депчи. Билем сен момдайсың, сен бул жерге отур, сен бул жерге отур деп. Ушундай нерсе. Анан кийин бүт баарын айтып койгон. Эгер сага мынакей сүйлөшүп атсаңар, Кудай сактасын. Бирок сүйлөшүп атканыңар бар да, эгерде ошол сүйлөп алам деп аткан эркек ошол жерден айтып берип аткан болсо, анда тийбегиле болду же бүттү. Ал эркек эмес, бүт. Болду, алданбай эле кой. Всё. Ушундай нерсе. Эртең сен деле бирөө айтып кое берет. Түн ичинде мындай, анан мындай деп чыштап кете берет. Ушундай нерсе. Оозун тие албаган эркек менен оозун тие албаган аял киши субханалла эртең бактылуу болбойт. Ушуну унутпагыла. Мына кичине катуураак сөз болушу мүмкүн. Бирөө айтайын деген нерсем, Россияга баргандан көрөк, ондан жакшынакай бирөө мындай ыймандуусын карайбыз, 3 нерсени карайбыз, ыймандуу, адил ахлактуу, сараң болбосо болду. Ошого тийип кете бер. Анан эркектер жанагындай памперстен чыгалектер бар, 30га чыгып алып делечи. Ошондойлор субхан аял албай эле койгула. 35ке чыкканда алла, памперс чечкенде. Ушундай. Энесинин субханалла эмесинен чыгалектер бар. Энеси кызганып аткандар бар. Айланайын апалар качан балдарыңарга үйлөнткөндө билгиле болду, уже ал сенин балаң болбой калат. Уже ал келиниңдин баласы болуп калат. Болду. Ошону жакшы көрөт. Ушундай нерсе. Ошо менен жашагысы келет. Ошону менен сүйгүсү келет. Ошону уккусу келет. Сиз уккусу келбей калат. Кызганбагыла балдарыңарды. Эгерде ошондой болуп аткан болсо, акырын бар айланайын деп бөлүп койгула, анын ортосуна кийлигишип бузбагыла. Ушундай нерсе. Айтайын, бир үйдө бирөө келет, тамак жасаганды укмуш билет, сен укмуш билесиң кайненеси. Бирок келин келет, эмне келет? Эчтеке билбеген. Үйрөтсөң да үйрөнө албай коет. Балаң тандап алдыбы? Айланайын балам бар. Ошунун боткосун жей бер деп чыгар үй. Кетир муну дебеген. Ушундай нерсе. Алдыңбы? Эми ушундай. Бул субханалла эмне экен? Тагдыр экен. Ошонусун караган. Анан эгерде бар бир нерсе бар, эми кетире турган жагы бар, башкача ал жагын айтпай эле коюну же. Анса молда айткан деп кетирип башташыңар мүмкүн да. Ошо сен ушундай. Лучше кызым турмушка чык. Күйөөм бир тууган инимдин аялы менен сүйлөшөт. Ой атаңыз ой. Биринчи, экинчи жолу жаным жолу кумарга батабыз деген билдирүүнү окуганмын. Бирок телефонун көргөзбөй пароль коюп койгон. Эмне кылсам болот? Бул жерде вопрос сиздин күйөөңүздөн сизде эмес уже. Бул жерде ошол сиздин иниңиз жөнүндө болот эми. Анткен себеп субханалла бул жерде иниңиздин жанакында эгер аял зынага бара турган болсо, Кудай сактасын муну менен. Анда мунун экөөнүн никеси өтпөй калат. Никеси туура эмес болот уже. Бас эле. Абайлаш керек. Бирөөнүн катыны, бирөөнү кыз көрөт көзүнө дейт кыргызда. Ушундай нерсе. Ошонун себебинен мына ушундайдын айынан канча деген үй бүлөлөр ушинтип талкаланып турат. Бул экөөнүн тең мисалы алса, бул күйөөңүздүкү бул кылып атканы, бул айтканда эгерде эт менен эт тийишмейин, мына көздүн, кулактын, ооздун зынасы болуп эсептелет. Мунун дагы бир жаман кесепети бар. Ла тaqraба зина дегенде Алла жолобогула деген. Жолоба зынага жолобогула деп. Кылбагыла деген жок. Жолобогула дейт. Жолобо деген сөздө тилиң менен дагы, көзүң менен дагы, амалың менен дагы, телефонуң менен дагы жолобо деген сөз. Барба деген сөз. Ушундай нерсе. Жолобо деген сөз. Ушундай. Эгерде ушундай кылып аткан болсо, мунун маселеси такыр өтө чоң бир маселе бул. Азыр алымдар экөө талашып атат го, зына карыз болобу же карыз болбойбу деп. Туурабы? Айтайын деген нерсем ушул эки, чын-чынына келгенде ар бир зына кылуучу, бул ахиретте тозоктун даамын татуучу болуп эсептелет. Ошол эле мезгилде ар бир жаманчылыкчы, кандай бир өзүнүн жаманчылык, бир өзүнүкүн берет акыртыы. Ошол себебинен кимде ким зына менен алектенип аткан болсо, ал ошонун мындай нерсесин акыртыы көрөт деген сөз. Ал карыз деген сөздө көрөт деген сөздү көрүш керек. Мындай айткан жаманчылык өз жаманчылык келип башыңа келип бир тиет. Ушуну мындай аттиң деп тилиңди тиштебесең, эрдиңди тиштебесең мага кел болуп эсептелет. Эгер ошону көргөн болсоңуз, күйөөңүзгө көрмөксөн болуп туруңуз эми. Субханалла. Анан кийинкиси болсо акырын барып мындай эскертүүнү бериңиз, болбой турган болсо, анда өзүңүз чечесиз. Ассаламу алейкум ва алейкум салам.
o 21 жаштамын, суроом төмөндөгүчө, адамдардын ичиндеги кыйналгандарды сезем. Жана өзүмө да алып алам. Жана алдыда боло турган нерсени сезе алам. Көз ачыкпы же эмне экенин билбейм. Бул нерсе менин Аллах менен болгон байланышыма таасир этеби? Эмне кылышым керек? Калтырганга аракет кылдым, бирок болбой атат дейт. Өзүңүздүн имамыңызга барып дем салдырып коюңуз башылы, дем салдырып коесуз. Мына ошондо жакшы болот. Истигфар көп айтыңыз. Көп убактарда шайтан шабырлар бар, илешкектер бар. Ошо илешип алышы мүмкүн. Намаз окугандарга тийбейт экен деп эме болбоңуздар. Бул нерсе баарына тийип калышы мүмкүн. Ошондой болуп калат. Ошо имамга дем салдырып, анан өзүңүз такыбачылыкты, анан көп убактарда орозо тута турган болсоңор, ошондой нерселер бат чыгып кетет. Жана 1-4 сүннөт орозолор бар, карыз орозолор болсо, карызыңарды орозо кармай берсеңер, иншалла бир нече убакыттын ичинде Кудайым буйрса, ошол нерседен кутуласыздар иншалла. Асланым, азыркы учурда илимде элем, дуа кылып коюңузчу. Алла илимиңизди зияда кылып арттырсын иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, эгер биз энебиздин курсагында болгонубузда эле тагдырыбыз жазылган болсо, азыркы учурда заманбап колунда маникюр, бети баш жасалган кыздардын да тагдыр ушундай жазылганы бейиштик же тозоктук деп алдын ала ыраазы деп айтуу болобу дейт. Алдын ала ыраазычылык билдирем. Биринчиси бул жан маселесинде талашпайбыз. Экинчиси тагдыр маселесинде талашпайбыз. Бирок биздин Ханафи мазхабынын аалымдарынын айтышы боюнча экиге айтабыз. Биринчиси бул када, экинчиси кадар деп айтабыз. Када деген сөз ушундай нерсе, Алла Таала өзүнүн илми кадим менен, өзүнүн улуу кудурет илими менен биздин кандай болорубузду билип туруп, өзү тагдырды жазган дейбиз. Жана ошонун үстүнө белгиленген 4 нерсени бизге жазып койгон. Эми андан кийинки болуп аткан нерселердин баардыгы мындай айтканда тагдыр. Кандай десе, сиздин башыңызга бир нерсе келсе, бир нерсе болсо, ошол тагдыр деп. Мына бүгүн менин тагдырым экен, ушул жерде сүйлөп атам. Бирок эртеңкини билбейм кандай болоорун. Ошол себептен мына азыркы болуп аткан нерсе тагдыр, эртеңки болуп турган нерсени билбегенсен тагдыр деп айта албайбыз. Түшүнүктүүбү? Демек, ошол аял кишинин кылып аткан амалдары дагы ушул азыркы мезгилде ушул кылып аткан тагдырында бар экен. Бирок биз билбейт экенбиз. Бул жөнүндө азыр миңдеген хадистерди айтып беришим мүмкүн. Айтайын деген нерсем ушундай, бир сөздү айтайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рияды Салихин деген китепте келет. Бул хадис хасан хадистерин, жакшы хадистерин болот. Бирок жакшы, өтө жакшы, өтө коркунучтуу да хадис болсо, менин оюмча, өтө коркунучтуу хадис болуп эсептелет. Инсан өмүр бою жакшылык кылат дейт. Риваятчысы мен ончо жана айтып аткандай Абу Хурайрадан келет. Ошол жерде айтылат. Өмүр бою бир адам, мусулман, бейиштик амал кылат экен. Бирок өлүмүнө бир каршы калганда тозоктук амалды кылып тозокко чыгып калат экен. Өмүр бою бирок күнөө иш кылат экен. Бирок өлүмүнө аз калган мезгилде бир каршы калганда бейишке кирип кетет экен. Демек, кимдин кандай боло турганына биз сен тозокко түшөсүң, сен бейишке киресиң деп биз чечим кыла албайт экенбиз. Биз Алланын тагдыр көздөй басуучулардан экенбиз. Же болсо мына баардыгыбыз өзүбүздүн тагдырыбызга кетип баратабыз. Алдыда боло турган нерсенин баардыгы тең тагдыр болот. Ошол нерсенин болгон нерсе тагдырга там берип коюп, ошо тагдыр деп кабыл алып кетебиз дагы. Бирок Алла Таала бизге эки жол берген. Бирок капырчылык жолу, бирок мусулманчылык жолу. Ошол пайгамбар дин алып келди да ушул жолду ким тандаган болсо, мына бейишти кара кетти. Дагы бир жерде пайгамбар айтат, кимге Алла Таала бейишти каалаган болсо, бейишке кирүүчү жолду жеңил кылып коет. Же болсо жеңил деген намаз окуш жеңил, орозо тутуш жеңил, жол мисалы жеңил. Негизи Аллага жаккан, пайгамбарга жаккан жолду өмелерди жеңил кылып коет экен. Ушундай экен. Ал эми кимге Алла тозок кылып жаткан болсо, ал ошо тозоктун ишин кылышы жеңил болуп калат экен. Ошондой болсо дагы Алла да чечим, акыр чечим Аллада болот экен. Ушундай. Ошол себептен эч качан үстүнөн томмучуп тозокко киресиң, ушинтип жүрсөң, бейишке айта албайбыз. Болгон нерсеси акыйкат чындыкка чакырып, акыйкат чындыкты кабыл алуусунан болуп эсептелет экен иншалла. Бул бир ойду айттым. Бирок бул жөндө миңдеген ойлор бар. Аншын тагымда айтканда биздин акыйда китептерибизде бул жөнүндө миңдеген ойлор айткан. Бирок эң жеңилин силерге жеткиздим азыр иншалла. Мына азыр эмне болуп атат? Мына азыр биздин сүйлөп атканыбыз силерге тагдыр. Силер жөн эле келген жоксуңар. Мына көрүп атам, мынакей намаз окугандар отурат, жол салмагандар отурат. Мен бул силердин тагдырыңарды эсептейм. Эгерде кимде биздин сөздү угуп туруп, бүгүн мынакей баргандан кийин чечим чыгарып, жок мен башкача жашайм, ислам менен, мусулманчылык менен жашайм деген чечим чыгарса, демек ошол адам тагдырын өзгөрткөн болуп эсептелет. Эгерде жок, ушул сөз ушунча сөздү угуп туруп, 4 саат менин жанымда отуруп туруп дагы деле чечим чыгара албасаңыз, анда субханалла коркушуңуз керек болуп калат. Эмне болоруну өзүңүз билбей калышыңыз ыктымалы бар.
Ассаламу алейкум устаз. Мен балакатка жеткенден бери намазды калтырбай окуйт элем. Акыркы убактары намазга эч эле жыгыла албай жүрөм. Мага дуа алып коюңузчу. Аллах разы болсун. Дуа кылабыз иншалла. Аллах хидаят берип, өзүңүздүн диниңизге кайтыңыз. Алла диниңизге кайтыңыз деген сөзүм намаз бардын дини толук болуп эсептелет. Намазы бардын дини толук болуп эсептелет. Намазы бардын дини толук болуп эсептелет. Дини бар адамдын намазы болот. Намаз бул денедеги баш сыяктуу. Капырчылык менен мусулман ортосунда чоң бир дуал. Ким намазын тургузбойт, динин тургуз дейт. Ким намазын жоготту, ал динин бузду дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол себептен динде болуу үчүн ким эң чоң биринчи сурак намаздан болот. Эң биринчи сурактан намаздан болот. Эң биринчи сурак намаздан болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин ушундай бир санында акыркы өлүм төшөгүн сакаратул маутта жаткан мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүм деп ыйлап турган мезгилде эмне деген? Намаз жөнүндө Алладан корккула, намаз жөнүндө Алладан корккула, намаз жөнүндө Алладан корккула, кол астыңардагыларга оорчулук кылып, оор мамиле кылбагыла, зулумчулук кылбагыла, жана аялдарыңар жөнүндө Алладан корккула, акысын толук бергиле деп айтып кеткен пайгамбарыбыз. Бул өлүмдө жатканда, мына өлүп аткан мезгилде да пайгамбар намаз тууралуу корккула деген. Абу Бакыр Сыддык айтат: "Мен дейт, намазды эң биринчи өкүм деп билем" дейт. Азирет Умар айтат: "Намазды дейт, ким калтырган болсо мен аны уруш ачам" дейт. Усман радаллаху айтат: "Качан кайсыл жерде мечиттерде азан айтылбай кала турган болсо, эркектер мечитте намаз барып турган болсо, мен ала менен күрөшөм" деген. Али радаллаху айтат: "Бизге эң биринчи ыйман келтирүү, андан кийин намаз окуу өкүм кылынган. Жана кайсы жерге барсак дагы биз ыйман үйрөтөт элек, андан кийин намаз үйрөтөт элек. Чындыгында намазы бардын дини бар" деп менин досум айткан деген. Караңыздар канча нерсе. Демек намаздын фазилетин өтө чоң. Намаз окугандар жашоосунда эң чоң бир, мындай айтканда, эң чоң бир ийгиликке жетти. Жашоосунун маңызын, жашоосундагы эң чоң нерсени тапкан, бактылыкту тапкан болсо, намаз ушундай. Намаз ушундай бийик нерсе, субханалла. Ассаламу алейкум. Атамдын иниси бар, чоң атам. Чоң апам жаш кезинде үйлөнгөндөн кийин анын өзүнчө жашасын деп бөлүп коюшкан. Биз өзүбүз ошко убактылуу келгенбиз. Жакын жайында чоң апам менен чоң атам катуу ооруп калып, карабай келбей коюшкан. Ошондон бери карабай эле насаат айтып коюңузчу. Айрыкча жеңем жашагысы келбей жатат. Алардын ажырашышы туурабы дейт. Эми субханалла, бул ата эне жок, мен бир сөз айтайын. 3 нерсе бар дейт. 3 амал. Канча амал экен? 3 амал. Биринчиси дейт, кимде ким Алла эч качан шерик келтирбесе. Экинчиси, ата энесине жакшы мамиле кылган болсо. Үчүнчүсү, көрүнөдө жалгыз калганда күнөөдөн тыйылган болсо, Аллах алардын жашоосуна береке берет, ийгиликке жетет деген. Ушундай. Бул сиздин атаңыздын иниси ушул 3 нерсенин эң негизгиси болгон, чучугу болгон, жакшылыктын, берекенин чучугу болгон өзүнүн ата энесине болгон кызматты кылбай койду. Эми мунун жазасын Алла Таала өзү берен, унутпаш керек. Ата эне, Алла Таала намаз окул, ата энеге жакшылык кылла деген. Ата энеге кылган жакшылыгыңар эч качан жерде калбайт. Атаңардын, энеңердин аларга силерге кылган жакшылыгын эч качан эсеп кылып албайт. Керек болсо Каабага 7 жолу көтөрүп барган болсо дагы энесинен 1 жолу толготкондон кутула албайт. Атасына дагы корс, орой мамиле кылып атышыбыз дагы бул биздин субхана ыймандын алсыздыгынын белгиси тугандар. Ошондо ата энеге жакшы мамиле кылла. Ата энеге жакшы мамиле кылла, ата энеге жакшы мамиле кылла. Атаңар, энеңер убактылуу. Ушундай, бир туган да ошондой силай рахим деп айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баарыбыз билебиз. Мен дагы бир жолу кайтып коем. Аль-Кама деген бир сахаба Алланын каалоосу менен эмне болду? Өлүм төшөгүнө келип калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келишти, ал келме айта албай атат. Пайгамбарыбыз ага барды, барып андан сурап атат экен: "Эй, Аль-Кама, айт келме ла илаха иллаллах" десе. Ойлосоңуз, келме, өлүм төшөгүнө жатканда келме айтпай калуу бул жаман. Бул өтө коркунучтуу тема. Ошондо пайгамбарыбыз айтат экен: "Айт" десе, айта албай атам я Расулаллах. Айтайын деп айта албай атам. Энесин чакыргыла. Энесин чакырышты. Келди, балаңызда бир кандай нааразыңыз барбы деди. Жок деди. Айтыңыз, нааразыңыз барбы деди. Айтты, мен балама нааразымын деди. Качан келинчеги менен мен көрүшүп кетсек, келинчегинин аркасынан ээрчип кетти дагы мени карабай койгон. Мен ошон үчүн нааразымын. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, кечирип коюңуз десе, жок кечирбеймин мунусун.
Allahu ekber. Караңыз эми. Айта турган нерсе пайгамбар сахаба отун чогулткыла деди. Эшиктин алдында. Сахабалар пайгамбар ордунан чыгарзымат аткарып башташты. Кел отун сурады. Эмне үчүн отун чогултуп атасыңар деди. Пайгамбар айтты, эгерде сиз балаңызды кечирбеген болсоңуз, биз муну бияка өрттөп салалы деп атабыз. Тозоктун оту мындан дагы көбүрөөк алоолонуп күйүп турган от мындан да оорураак болот деди. Апасы, мен баламды кечирдим я Расулла, кечирдим я Расулла, кечирдим я Расулла дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алкам айт келме деди. Ла илаха иллаллах деп туруп ошон жан берип кеткен. Ата энеңерге кылган кызматыңар, алардын силерге ыраазылыгы силердин оозуңардан келме чыгышка насип болот. Келме чыкпай өлүштү эмнеден ушундук? Ар бир мындай жерде канча кандай жашаба, бай жаша, кедей жаша, акылдуу бол, сулуу бол, кандай болбо, акырт үй Алланын алдына кайтып барарды бир унутпаңыздар. Ушундай, бу дүйнө ушундай. Эгерде ким ишенбесе, мүрзө жакты карасын. Ким ишенбесе, мүрзө жакты карасын. Ажарда падышалар да жатат, аалымдар да жатат, олиялар да жатат. Ошундай аялдар жатат, сулуулар да жатат, сулуу эмес да жатат, байлар да жатат, чириген байлар да жатат. Демек, ошону кимдеги ушуну караса, ошо жерден тапса, ошону көрүп туруп үлгү ала алса, анда ата энесине мамилени жакшы кылсын иншалла. Жүрөктүн тынчтыгы эмнеде дейт? Алла Куранда силердин жүрөктөрүңөр бир Алланы гана эстөө менен тынчтык келет дейт. Кимде-ким жүрөгүн тынч болушун кааласа, көп Алла менен мамиле кылсын, көп Алланы зикир кылсын, көп Алла менен сүйлөшсүн. Мына ошондо иншалла жүрөгүңүздө тынчтык дагы да болсо өрчүп келет иншалла. Бирок ал азыр эле боло калбайт. Жүрөккө тынччылык 3 эле саатта келбейт, 15 мүнөт зикирде келбейт. Сиздин субханалла көп эмгегиңиз керек болот. Ошо себептен көбүрөөк жана теспени аалымдар айтышы боюнча кээ бир аалымдар теспе дейт. Бул шайтанга каршы камчы. Дагы бир жерде жүрөктү тынчтандыруучу, Алланы эстетүүчү деген теспенин аттары бар. Кимдин жүрөк колуңарда теспеси бар болсо, мына ошонун жүрөгүнө тынччылык сөзсүз келет, унутпаш керек. Ассалам устаз, азыр студенттер үчүн жумуштар чыкты. Немец тилин үйрөтүп 3 айлык каникулда Германияга барып иштеп келүү боюнча, ушул боюнча кыздардын 3 айга жумушка баруу шариятта кандай болот? Жакшы эмес. Жана айттым бул жөнүндө, жана чыгуу жөнүндө айттык. Эми жакшы эмес. Кээ бирөө айтышы мүмкүн, биз анда кандай чет элди көрбөй калабызбы, биз өнү өспөй калабызбы, аялдардын ушундай анда укугу тепселип атабы? Жок, укугуң тепсеген жок. Имандуу болсоң барбай эле кой. Андан көрө мына ушул жерде эле, машалла, кийин Кудай буйрса күйөө тийсеңиз, күйөөңүз айтасыз, мен Германияга барып келатат. Аны айтасыз, мына мен ушу немис тилин үйрөнгүм келип атат. Эгер күйөөңөр кийин апара албай калса, машалла, интернеттен Германия деп жазып койсо чыгып калат, машалла. Карап отурду, охо дейсиңиз. Ушундай бир арбайта деген сөз бар. Ушундай жумуш деген сөз бар. Бирок негизинде ушул мен таң кала берем да, мен иштеп, ана акча табышым керек деген сөз бар го. Аялдарга тиешеси жок сөз бул. Бергиле бирөөнүн эмесин, мындай привилегиясын бирөөнө бергиле. Эми кээ аз да кайыр жасайтышыңар мүмкүн. Мен просто айтайын деген нерсем айтып алайынчы. Мына эркектер булар кулдар. Кимдер экен? Кулдар. Булар иштеш керек. Булар силерди үйдө отургузбой иштеш керек. Силер кээ бирөө мына иштеймин дегенде мен ушуну сурап берем да, мына бирөөнүн алдына барып, ошондон кордук көрүп, жумушка келбей алдым эме болуп, ушундай бир кимге иштеген уруксат берилет. Мына жесир болуп калды, эчтеке жок, күйөөсү өлүп калды. Же болбосо эчтекеси эч ким жок, бага турган. Мына ушундайларга иштеш керек. Кээ бирөө мен күйөөмө жардам берип атам, тигиндей кылып атам, мындай кылып атам деген өзү туура эмес эле нерсе. Мен жаман көрбөгүл эле, мен айтып койдум өзүм. Эмне үчүн айттым? Мен шариаттан айттым. Аял киши шариатта орду бар. Силердин ордуң аябай чоң. Окубагыла деген жокму? Окугула, чокугула. Чын, окугула. Илимдүү болгула. Эмне үчүн айтайынбы? Эмне үчүн окушуңар керек? Эмне үчүн тилдерди окушуңар керек? Эмне үчүн силер мындай окушуңар керек? Анткени себеп субхана, сиз балаңызды мугалимисиз. Балаң мисалы сен эгер окубасаң, артта калган болсоң, балаңды кантип тарбиялайсың? Заманбап кантип тарбиялайсың балаңды? Ошо сен окугула, илим алгыла, үйрөнгүлө, диниңе. Кээ бирлер айтат, дин деле үйрөт, туура, динди да үйрөтүш керек. Ошо менен дүйнө таанымын да чоңойтуш керек. Эгер аял кишинин дүйнө таанымы, дин таанымы чоң болсо, баласы да Кудай буйрса өйдөрөк болот. Көчөгөн мен бир жакшы бир факт окудум да. Ошол фактта ушундай жазылган экен да.
Enesi ilimli bolso, din taanımı tereң bolso, ошол балдар менен ченелеткен генийлиги. Эркек менен эмес, аял менен ченелеткен генийлиги. Эгер аял киши субхана динде дагы, дүйнө ишинде да артта болгон болсо, көңүл бурбаган болсо, анда субхана баладан эгер бир башка бирөө чыгып калса, анда субханалла ким күнөөлүү болот экен? Эркекпи же аялбы? Аял. Силердин моюңарда азыр ошон үчүн айтылган. Аял жакшы, эр жакшы. Жакшы аял, жаман эркекти жакшы кылат, жакшыны хан кылат дейт. Бул бекер айтылган эмес. Бул күйөөсү жөнүндө айтылган жок. Бул жаман эркек деген сөз ушундай, өзүңдүн балаң жаманыңды жакшылык кыласың, жакшы балаңдычы падыша кылып коесуң. Ушундай нерсе. Мен баргы эме деген Англиянын bir премьер-министр болуп турган. Мен атын унутуп атам, бир улуу адам согуш убагында болгон. Сталин менен болгон. Ошереки мындай деп айтчу экен. Менден бардык нерсени тартып алып койгула, бирок мен аялымды бербейм деген экен да. Эмнеге ушундай десе, анткени мен бул аялым болбогондо мен премьер-министр болмок эмесмин деген экен да. Дегени карасаңыз, аялды баалагандын маселеси. Ушундай аялдардын орушу. Ошон үчүн Германияга барбай эле коңузчу болду, Кеч. Убакыт болду. Анда болуп тур. Alhamdulillah, men убактым бүтүп тур. 3,5 saat эле сүйлөп бериптирмин. Аллах разы болсун. Бизден кетсе кечирип коесуздар. Азыр эмне программаны өзү айтышат, бирок мен дагы бир жолу кечирим сурайм. Силерге мен жакшы мамиле кыла албай калдым. Мындай жакшы жооп бере албай калышым мүмкүн. Ал силердин мындай мүдөөңөр чечилбей, көдөнүңөр ачылбай калса кечирип коюңуздар. Анан биздин силерден суранычыбыз, бизге бир дуа кылып коесуздар иншалла. Намаз асыр болду, асырда бардык момундардын дуалары кабыл болот. Сіздерден сұраныш бір дуа қылып қоясыздар иншалла. Аллахым разы болсын, бізден кешіресіздер.